Өлім аренасы. Чығарманы жазған Дубаш Қалназаров. Оқыған Адлет Чубақов. Бүтіндей Пекин бойынша қарды бурут деп аталған Иса кең кесіре террасада ары-бері басып тұрды. Батышта күн қызылы мұнарық тартқан тоңғұйыққа сіңішіп, гөнді мұясына батып барады. Асманның көрінуші бос шаңғыт. Қандайдыр бұлытқа оқшы оғын тегіз қаптаған бозомтық қалдырқан тартылған көшігі сымал күндін көзін далдалайды. Исаның қанталаған көздері адамдықынан да жыртқыштықына көбірек оқшошылы. Аларды ой жүгіртуге жөндемді қандайдыр бір сезімден шағылышы байқалар емес. Жөн ғана алысқы мұнарықтан алынбаған суыз қаректер құсаға толып тұрады. Ушул өзі жашаған Англиялық ықмата салынған Ақсарай анын жан дүйнөсүн куртча жеп жаткансып, андан башка бир жака кете албаган жырткыч сымал ары-бери кадамдайт. Бет алдында шаардын чети кыйла жерге дейре алаканга салгандай көрүнүп турду. Чатыры кайкалаган, кытайлыктарга мүнөздүү үйлөр бирине бири жабыштыра салынган. Алар өзүнүн тургундарында эле саны эсепсиз, бирине бири чиркелешип аягы түгүнөр эмес. Тек кумурсканын зор уюгундай кечкисин пенделерин өзүнө жутуп алып, күндүзү ири буйру көчөлөргө бүркүп чыгарып жаткандай сезилет. Ал гүлдү жибек халатын ийинен шыпыра берип, туурага ыргытып жиберди. Белинен өйдө жылаңач денесиндеги бөлөк-бөлөк ажырап турган булчуңдары дег эле аны адам баласына жакындаштырар эмес. Ал бүткүл турган турпаты менен кентавр эле. Бою жапалдаш, бирок дөңгөчтөй тууралжын, кыска, жоон буттар жерди ишенимдүү басып, аны козголгус дүмүргө окшотуп турат. Иса өзүнө төп келбеген шамдык айлыкта басып барды да террасанын башында жаткан 20 кадактык гиралар менен көнүгүүлөрдү жасай баштады. Салмактуу, чулуу чоюндар анын карлуу колунда топ таштан айырмасыз чимирилди. Көп өтпөй Исанын аркасы ылдый тер куюла баштады. Курушкан денеси жазылып, бою сергилең тартты. Ошондо гана ал көнүгүүсүн токтотту да илүүнү турган түктүү сүлгү менен аккан терин арчыды. Ичкериден кол табакка буусу бурулдаган бир чынык кофени койгон кытай кыз көрүндү. Ал колундагысын чаканыраак дубдан жасалган үстөлгө жайгаштырды да иймине басып чыгып кетти. Иса кыздын кыймыл аракетин суук көздөр менен карап турду, бирок үн каткан жок. Малайлар менен биринчи сөз козгоп сүйлөшүү мында абийирсиздикке жатмак. Иса ысык кофеден рахаттана ууртай берип, кулагын түрө калды. Кандайдыр бир шуулдаган жагымсыз добуш аны карай жакындап келатты. Бул эмнеси? Чжонун ага көрсөткөн кезектеги дагы бир тамашасыбы? Эч нерседен коркуп көрбөгөн Исанын көздөрү сурданып, адаттагы аяоону билбеген мерездигине тартып чыкты. Ал дайыма өлүм аренасына барып киргенде азыркыдай мүнөз көрсөтчү. Террасанын эшиги кый чети ачылды да арыдан килейген питондун жалпак башы көрүндү. Жыландын жалпы көрүнүшү жагымсыз эле, чаралакей, кандайдыр денени дүрүлдөткөн зулум күч террасанын ичине толо түштү. Жылан эки ача тилин жагымсыз соймоңдотуп аны карай жакындап келет. Ушул учурда анын кожоюну Чжоу өзүнө гана белгилүү тешиктен аларга көз салып тургандыгын Иса жакшы билет. Демек Чжоунун тамашасы эң чегине жеткен экен. Иса кең көкүрөгүнөн ырылдагандай добуш чыгарып, колдорун арбайта созуп, питондун кол салуусун күтүп турду. Ал эми жылан үчүн анын алдында маймылдын бир түрү турган. Албетте, маймылга караганда бир топ ири, анын үстүнө жүнү да жок көрүнөт. Бирок эти ширин экендигин жакшы билет. Ага ошол ширин эти гана керек. Жыландын жытыкейи жок эле. Өзүнүн узак өмүрүндө ал мындай маймылдардын канчасын жутпады. Бирок бир таң калыштуу жери, анын алдындагы айбан маймылдарча жан талашып качпады. Же чыйылдаган аянычтуу үнүн да чыгарган жок. Жөн гана буттарын талтайта эки жака керип, анын жакындап келишин күтүп турду. Күтүүсүздөн питон бардык шамдык айлыгы менен Исага кол салды. Бирок ошого уда эки ат тиштей карулуу кол мойнунан ченебегендей күч менен кысып баратканын туйду. Жыландын тасмадай чарыла денеси маймылдын белине оролуп калган. Ошентсе да андагы зор күч өз курмандыгын тырыштыра кысууга жарабай калды. Жыландын өзү муунуп баратат. Эми бир аз эле өтсө соодасы бүткөн турат. Мойнун тырыштыра кармаган маймылдын тиштери кашкайып, көөдөнүнөн ырылдаган заардуу добуш чыгат. Жок, питон жаңылып калыптыр.
Бул маймыл эмес экен. Питон Исанын белин бошото берди да, эптеп жатып эки коркунучтуу кыпчуурдан башын ажыратып алган соң, келген багытын карай качып жөнөдү. Жогортуда кандайдыр бир жерден кыйылдаган күлкү кылды. Иса! Хо! Жарайсың. Эртең Нагасакиден пантераны алып келишет. Эми сенин жеңишке ээ болоруңа толук көзүм жетти. Жакшылап жуунда төмөн түшүп кел. Экөөбүз бир азга теннис ойнойлу. Жарайт, Чжоу. Исанын Чжоунун колуна келгенине 5 жылга кадам таштаган. Ошол 5 жылдын аралыгында ал эмнелерди гана башынан кечирбеди. Өлүм аренасы, андагы өз жанын аман сактап калууга аракет, жырткычтардыкынан да өткөн мыкаачылык Исанын жүрөгүн ташка айлантып катырып таштаган. Анын дилинде адамдарды сүйүү, адам катары жашоодогу өзүнүн орду жана башка көптөгөн равалык туюмдарга орун жок эле. Ал өзүнө карата башкалардан мыкаачылыкты гана көргөн. Ошондуктан Иса аларга сүйүү менен гана жооп бере албайт болчу. Дилинде дамамат бир жамандыкты күтүү сезими менен жашап жаткан Иса өлүм аренасындагы кармаштан башка жашоону элестетип көрбөгөн. Ошол үзүлчүдөй чатыраган булчуңдар, качырап сынган сөөктөр анын күндөлүгүн түзүп турган. Өлүм аренасы, бир топ көлөмдүү элеген тегерек чуңкур, аны айланта жыш тизилген орундуктар коюлган. Арена жакшы салынган имараттын ичинде. Көрүүчүлөр ага каражат төлөп киришет. Билеттин баасы өтө эле жогору. Демек, аренадагы тамаша жалаң гана бай адамдарга тиешелүү. Таймаштын рекламасы чыгаар менен ал жерге төгөрөктүн төрт бурчунан күйөрмандар келишет. Дегеле адамдын жаратылышы жырткыч сымал. Аренадагы канга батып эзилишкен эки макулуктун тамашасы аларды жипкиртпей, кайра кумарларын чектен тыш жазып коет. Кытайдын өзүнө мүнөздүү чыйылдаган музыкасы жаңырары менен эки балбанды аренага алып чыгышат. Аты жөнүн кыйкыра айтышып, аларды көпчүлүккө тааныштырган соң балбандарды кое беришет. Мында кабыл алынган өзгөчө бир эреже жок эле. Атаандаштар бирин-бири муштап жыгууга, же мойнун бурап сындырууга акылуу. Иши кылып кандай амал колдонсо да, ар бири өз каршылашын жеңип чыгуусу тийиш. Эгерде өзүнүн шайы кетип баратканын туйган атлет кармашууну андан ары уланткысы келбесе, килемди муштагылап жиберет. Алардын ар бир кыймылын байкап турган калыстын ышкырыгы угулат. Демек, балбандын жеңилгендиги ошол. Антсе да, мында спонсордун пикирин да эске албай коюуга болбойт. Эгерде ал таймашты токтотууну каалабаса, анда бир аз эс алган соң кандуу кармаш кайтадан башталат. Жеңилген балбанды таймаштан да өткөн ызак ордук күтүп тургандыгы талашсыз. Миңдеген акчаны уттурган балбан ээси аны чекеден сылабастыгы белгилүү. Ал эми Иса ушул 5 жылдын аралыгында бир дагы жолу жеңишке учурай элек. Анын ирандык атлет Хасан менен кармашы Алиге эсинде. $100,000 сайылган ал таймаш ушул күнгө дейре көрүүчүлөрдүн оозунан түшпөйт. Иса ошондо Каардуу бурут деген атка ээ болгон. Хасан да аябагандай зор балбан эле. Экөө кыйлага дейре жан аяшпай кармашты. Анан Иса чын эле өзүнүн Каардуу бурут экендигин көрсөтө алды. Ал көмкөрөсүнөн түшкөн Хасанды далысынан тизелей басып туруп, ээктен алды да күч менен өзүнө тартып жиберди. Ха деген Исанын айкырыгына кошо, моюн сөөктөн кар сете сынганы көрүүчүлөргө дейре угулду. Иса кескин өйдө боло калып, денеси майда калтырак өтө баштаган Хасанды тегерене басып турду. Анын көрүнүшү коркунучтуу эле. Чачын тасырайта алдырган, бир аз сөлпүрөөк башы, өлчөөсүз булчуңдуу ийиндерине караганда аябагандай эле кичине көрүнөт. Кубаттуу эки далысынын булчуңдары терисинен ыргып чыкчудай тынымсыз ойдолойт. Калыстын ышкырыгы угулду. Хасан мындан аркы кармашка жарабай калган. Гүү этти өлүм аренасынын ичи. Күйөрмандар Каардуу буруттун ысымын кыйкыра айтып жатышты. Ошондо Иса менменсинүү же кубаныч өңдүү бир нерсени сезди эле. Жо, анын дүйнөсү кандайдыр бир кубанычтан тышкары мөңгүдөй муздак болчу. Ал тиштерин ыржайта көргөзүп басып келген да, Джонун колундагы халатка оронуп, аренадан чыгып кеткен. Ага көпчүлүктүн колдоосу да, жек көрүүсү да баары бир эле. Анын жан дүйнөсү тирүү туруш үчүн гана жашап жаткан. Ал эми башка кадимки пенделерди козгой турган тириликтеги кубулуштар анын жыгачтай каткан тоң дилин жибите алмак эмес.
Иса аны самолет менен Индонезияга алып баратканда гана бир кубанса керек. Ал бийикте баратып алды жагынан мөңгүсү башынан кетпеген тоолордун тизмегин көргөн. Ошол кыйырсыз тоолор анын өнүп өскөн жери ала тоого окшош эле. Жүрөгүнө кандайдыр бир жылуулук жайыла түшкөн Иса төмөн жагын карап алып, жапайы каткыргын салган. Ошондо гана өзүнүн жырткыч эмес, кадимки адам баласы экендигин саамга ойлоно калган. Сен эмне? Деп сураган Чжоу анын жапайы каткыргынан үрөйү учуп. Карасаң, Чжоу, тоолор, болгондо да менин ала тоом окшош экен. Келесо, мен дагы. Иса ат энесинен Кытайды карай келаткан жолду ажырады. Көптөгөн качкындардын биринде эле Турпан шаарчасынын чоочун көчөлөрүн аралап жүрдү. Ал өзүнүн черебегендей күчтүү экендигин билген эмес. Ырас, сайгактаган уйду куйругунан алып туурага ыргытып жиберген учурлары болгон. Бирок ал денесиндеги ошол кубатты өзүнүн күчү катары санаган эмес. Ал жөн гана мал артынан жүргөн тоолуктун бири болчу. Турпандын калкы ар кошкон улуттардан турат көрүнөт. Жапыз бойлуу, суюк сакал кытайлар, шоңшогой калпак кыргыздар менен казактар, карагаш жылбырскы мурут уйгурлар мында аралашып кеткен. Иса ошол күнү Турпандын элдүү базарын аралап баратты. Ар кайсыл жерде кир жоолуктарын жая салган кайырчылар өткөндөрдү үмүттүү карап коюшат. Алардын жүзүнөн келип жаткан кайылдык турмуштун бир кыйла оор экендигин белгилейт. Иса ачкы эле. Эртең менен бир боорукер аял куюп берген бир аяк жарманы гана ичкен. Андан бери нар сыза элек. Ал эми өчөшкөндөй базардын үстүн хашам менен мантуунун жагымдуу жыты каптап турат. Каргыш алгырдын турмушу биринде бар да биринде жок. Таппаган ашыңды кээ бир жерде ит ичип жатканын көрөсүң. Жашоонун мындай калысы жок жөрүлгөсүнө Исанын акылы жетпейт эле. Ал дегеле эрмек үчүн бир жерди тегеректеп турган көпчүлүктүн катарына барып тура калды. Мында ага түшүнүксүз кандайдыр бир тамаша жүрүп жатыптыр. Гүйлдөгөн үндөр көпчүлүктүн ышкызын козгогондугун күбөлөп турду. Жерге боор менен айланта чийин чийилген. Анын борборунда белине дейре жылаңач адам турат. Анын эттүү эмчектери аялдардыкындай салбырайт. Колунда бекем тутамдаган акча. Дагы ким? Деп чаңырды ал. Катардан эңгезердей бир уйгур чапанын чечип, чийиндин ортосуна кирди. 50 юань, деди мурунку турган адам. Мейли. Өзгүчүнө ишенген уйгур моюнун дүгдүйтүп, бир кадам алга басты. Эки балбан бирин бири ийиндер менен түртүп баштады. Эми түшүнүктүү болду. Ким чийиндин атаандашын түртүп чыгарса, ошол 50 юанды утуп алат көрүнөт. Ли деп кыйкырат көпчүлүк. Анын көзүнө көрсөтүп кой. Көпчүлүктүн сүймөнчүгү мурунку турган адам эле. Ал багалчак эти нык келип, анын карылуу экендигин күбөлөйт. Ли заматтын ортосунда уйгурду чийинден түртүп чыгарып таштады. Анын жылчык көздөрү күлүңдөйт, аттыкындай ири тиштери жагымсыз ыржаят. Кана, дагы кимиңер? Кайрадан көпчүлүккө кайрылды эле. Бирок эч ким буга бет келип чыкпады. Иса түйшөлүп койду. Көрсө акчаны кыйналып кысталбай туруп эле тапса болот экен да. Могу жылчык көз Кытай заматтын ортосунда 50 юан утуп ала койду. Иса сырткы чапанын чечинбей туруп эле чийиндин ичине кирди. 50 юань, деди эле. Андан көрө сенин акчаң барбы, балакай? Акчам жок. Эгер уттурсам, сага бир жума бекер кызмат кылып берем. Бирок кандайча? Ли, жаш баланын көңүлүн сындырба. Аны бир аз тамаша кылып кой, деген үндөр туш-туштан угулду. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө көптөн бери ээ болуп жүргөн Ли алардын өтүнүчүн буу саам тетири кагалбады. Ал көндүм адаты менен чулуу ийиндерин күйшөй берип, чийиндин ортосуна барып тура калды. Ли балакайды бир түртү менен эле чийиндин сыртына чыгарам деп ойлогон. Бирок тилекке каршы балакай коргошундан кем эмес оор экен. Канчалык күч жумшаса да ордунан козголор эмес. Карап тургандардын ышкысы эми эң чегине жетти. Эми өз ара акча сайышкандар Иса тарабына ой баштады. Күтүлбөгөн жерден Ли камгактай учуп барып, чийиндин сыртына чалкасынан түштү. Ызаланып кеткен ал ордунан шашыла тура калды да чийиндин ичине кайрадан кирди. 50 юанды бери жылдыр, деди Иса. Акчаны анын колуна кармата салган Ли эми бардык мүмкүнчүлүгү менен аракетке өттү.
Бирок дагы жолу болбоду. Дагы эле чээнин сыртына камгактай учту. Дагы ким чыгат? Деп кыйкырды жүз юанды заматта утуп алган Иса. Бирок ага бет келип эч ким чыга алган жок. «Эй, Лени жеңди!» деп жатты көпчүлүк. «Эй, кадимки атактуу Лени камгактай учурду!» Көпчүлүктөн узун бойлуу, суюк сакал Кытай суурулуп чыкты да, Исанын жанына басып келип, ийнине колун койду. «Атың ким?» Кытай уйгурча сүйлөп жатты. Кантсе да Иса анын сөздөрүнө жакшы түшүнүп жатты. «Иса, канчадасың?» «19да. Жүрү мени менен. Сени белгилүү адам кылып чыгарам». Ошол Кытай азыркы кожоюну Чжоо болчу. Исага баары бир эле. Иши кылып көчөдө калбагандай турмушту кечирсе, ошого ыраазы болмок. Ал үндүбөстөн Чжоонун артынан ээрчиде. Андан кийинки өмүрү Исага түш сыяктуу туюлат. Чжоо бай адам эле, өзү пикиндик. Бул тарапка соода сатык иш менен келет көрүнөт. Алар Турпанда бир жумаша жашап турушту да, Пекинди карай жол тартышты. Чжоо аны дароо эле өлүм аренасына салган жок. Аны менен 2 жыл бою тынымсыз иштеди. Чжоонун көшөргөн аракети Исага түшүнүксүз эле. Чжоо аны акча табуунун булагына айлантып жаткандыгын ал анда билген эмес. Ал күнүгө ар кандай көнүгүүлөрдү жасатат. Узун шапалагы менен короодо кубалап терин алат. Күрөштүн жана мушташтын түрлүү ыкмаларын үйрөтөт. Иса алгачында ал түйшүктөрдөн чексиз кыйналып жүрдү. Бирок бара-бара кубаттуу булчуңдары огу өтерден чыңалып, зор күчкө ээ боло баштагандыгын туйбай койгон жок. Акыры анын өлүм аренасына келип кирген күнү да жете келди. Ал биринчи кармашын аргентиналык балбан Моно менен өткөрдү. Өлүм аренасы деп аталган тегерек аянтты ал ошондо алгач көргөн. Чын эле туш тарабы бекем тосулган аянттан эки жакка качып кете албайсың. Натыйжада эки атандаштын бирин өлүм же ордуна келгис кырсы күтүп турат. Балбандын өлүмү же бир мүчөсүнүн окус болушу байгеге сайылган акчанын көлөмү менен бааланат. Чжоо аны эч нерседен коркпоого жана аяныч кылбоого үйрөткөн. Бир кездеги жумшак, башка бирөөлөрдүн кайгысына ортоктош Исадан таш жүрөк, аёну билбеген жырткыч калыптана баштаган. Ал Моно менен жарым саат чагармашты. Акыры аны килемге жыкты да, бир колу менен мойнун каруусуна салып, баардык күчү менен кабыштыра басты. Далы сөгүнүн кычырап сынганы, Мононун зарлуу онтогону Исанын кулагына угулду. Ошондо Монону замбилге салып аренадан чыгарып кетишкен. Ал эми Иса бул жеңишине кандайдыр бир сыймык өңдүү нерсени сезген эмес. Кандайдыр бир жансыз механизмдей өз милдетин аткарып коюп, күйөрмандардын сүрөө кыйкырыктарын кайдыгер тыңшап тура берген. «Эй, мында нерв деген эч нерсе жок», деп ага суктанган Чжоо ошондо. «Мен өмүрүмдө мынчалык мерездикти көргөн эмесмин. Иса айбан, болгондо да нерви жок айбан». Исада сезимдик дүүлүгү деген жок. Ал ички жан дүйнөсү жагынан да, тышкы көрүнүшүнөн да козголбогон таш болчу. Бир гана анын суз көздөрү Жаннаны көргөндө жумшарып чыгуучу. Кыздын илберинки кыймылы, именчек мүнөзү анын эркектик делебесин козгоп, кантсе да аны жырткычтыктан адамга бир таман жакындата турган. Кыз үй кызматкери эле. Ал дамамат Исанын жаткан бөлмөсүн жууп тазалай турган. Керебетинде жаткан Исага көңүл бурбай, үн жок, сөз жок, өз жумушун бүткөрүп коюп, иймене басып чыгып кетүүчү. Исанын кыз менен сүйлөшкүсү эле келип турат. Бирок үй кызматчылары менен мамиле түзбөө жагы Исага катуу эскертилген. Андай учурда пастыктын жеткен чеги деп эсептелип, өзүнүн кошулган кастасына Иса көлөкө түшүрүп алмак. Чжоо аны бул эрежеге талыкпай үйрөткөн. 5 жылдын аралыгында Иса кытайча жакшы эле сүйлөшүп калган. Ошондуктан кыз кирип келгенде ал кантсе да керебетине тетири карап жатып алып, жайынча маекке өтө турган. Анткени ушул учурда өзүнө гана белгилүү тешиктен аларды Чжоонун карап тургандыгы Исага бештен белгилүү. Ал өзүнөн чоочулачу эмес, кызды аягандыктан гана жасалма түрүндө кала берүүчү. Эгерде Чжоо экөөнүн сүйлөшүп жатканын байкап калса, ага эч нерсе кыла албайт дечи. Бирок кыздын бир топ запкы тартып калаары бештен белгилүү. Ал эми Иса муну каалабайт эле. Бир жолу эмнегедир ачуусу чегинен ашкан Чжоо ага узун шапалагын кесеп барып туруп калды. Иса аны ирмелбеген жырткычтын кареги менен карап турду. «Билесиңби, Чжоо?» деди анан Иса. «Сен мага камчы шилтегенден кийин эмне окуя чыгып кетерин?»
Кокоңду талкалай кармап салмакмын. Мен сенин кулуң же малайың эмесмин. Мени тоо арасында эркин өскөн бурут дейт. Демек мындан ары ойлоп иш жасап жүр. Аны кыйлага карап турган Чжоу ачуу сөгүндү да басып кетти. Бирок ошондон кийин ал андай опузасын кайталаган жок. Иса Чжоу жана анын үй-бүлөсү үчүн толук кандуу адам эмес эле. Ал жөн гана аларга миңдеген киреше киргизип жаткан жандуу механизм болчу. Бир гана Жаннанын карагаттай көздөрүндө ага карата аяныч тургандай сезилчү. Өлүм аренасына киргенден коркпойсуңбу? Деп сурачу кыз. Анын үстүнө ага тууганы жок жалгызсың. Сени чын жүрөгүнөн аяп, камкордук ала турган эч кимиң жок. Эмнеден коркмок элем, Жанна? Таалайда деги бир өлүм турат да. Ал эми атаандашыңдын азабы сенин дириңди козгобойбу? Иса мурдунан бышкырып коет. Карасаң муну, бирөөнүн азабы менен анын кандай жумушу бар экен. Кыздагы жумшак жүрөгкө кандайдыр анын тоң акылы жете бербейт. Кыз андан өзгөчөлөнүп, кадимкиле адамдардан экендиги анын дээринде жок эле. Менин шартымды ал жагын ким ойлоптур, Жанна? Бекер кыласың, Иса. Ошол боорукерликтен жашоо жер үстүндө уланып жатат. Жанна баш көтөрбөй бөлмөнүн жер таманын жууй берет. Андан келип жаткан аялдык касиет Исага аренадагы кармаштанда күчтүү таасир этет. Ал канчыкты самаган дөбөттөй жүрөгүнүн бир чети зырылдай түшкөндүгүн туюп, кыз менен узакка, чексиз сүйлөшкүсү келет. Жанна, эмне үчүн сенин атың кытайларча коюлган эмес? Менин атам тарых мугалими, дейт кыз. Бир кезде француздардын бир баатыр кызы жашап өткөн го. Ошол кыздын урматына атымды коюшуптур. Ал эми мен баатырдык түгүл минтип иштеген ишимди көрүп турасың. Мен да бук болуп кеттим, Жанна. Эл жеримди сагындым. Деги эле өлүм аренасынан тышкаркы жашоону сагындым. Менин банктагы эсебимде ита бар сумма каражатым бар. Анткени Чжоу ар бир кармаштан түшкөн жалпы кирешенин 30%-ын менин эсебиме которуп турат. Ансыз мен кармаштан баш тартышым ыктымал. Чжоунун иштин бул жагына жини келгени менен тийиштүү сумманы которууга аргасыз. Эгерде сен макул көрсөң, мындан качып кетет элек да бир жерден чакан ферма сатып алмакпыз. Мал багып жата бермекпиз. Ай, Кудайым ай, Иса, адамды кур кыялга чөмүлткөндүн эмне кереги бар? Мен уйларды өзгөчө жакшы көрөм. Эртең менен эрте туруп аларды саайт элем. Сен сүттү базарга алып чыкмаксың. Кыскасы, Исанын бир өңчөй турмушун түрлөнткөн Жанна гана болчу. Экөөнүн ортосундагы махабат тымызын суук көздөрдөн далда кыяста өнүгө берди. Пантера деген атка конгон балбан жекелей Япония эмес, Азиянын дээрлик бардык күйөрмандарына да аттын кашкасындай белгилүү эле. Анын кандуу колунан далай балбандар мерт болушкан. Нечендеген кандуу кармаштарда жеңишке жетишкен Пантера каратени да мыкты өздөштүрүп алган. Баарынан анын өзгөчөлүгү, ченебегендей мыкаачылыгы. Ал эч кимди аяган эмес, өзүнүн атаандашын касапчыдан бетер ырахатка батып, былчылдатып кирүүчү. Андай шамдагай, андай күчтүү балбан жер үстүндө жокко эседелине турган. Ошондуктан анын демөөрчүсү Фудзи мырза таймаштарды уюштурууда жигердүүлүгүн көрсөтөр эле. Анткени Пантеранын күчүнө бекем ишенген ал уттуруп жиберүүдөн караманча алыс боло турган. Акыркы учурларда Фудзинин чөнтөгү жукара түштү. Себеби Пантеранын атын уккан балбандар кармашуудан жаа бою качып калышкан. Эми бир жаңылык болгону турат көрүнөт. Тактап айтканда, кайдагы бир Чжоу деген Кытай ага сунуш киргизип олтурат. Ал Чжоу менен аристократтар үчүн курулган ресторанда олтурду. Фудзи мында атайын Чжоунун чакыруусу менен келген. Экөөнүн ортосунда сүйлөшө турган бир топ маселе бар эле. Албетте, деп сөз баштады Чжоу. Пантеранын аты күйөрмандардын арасында бир топ беделдүү. Ошондой болсо да менде ага каршы кое турган балбан бар. Балким Фудзи мырза, таймаштын шарттарынан кеп салып берер. Фудзи адатынча эле жайдары жылмайып койду. Алдындагы көбүктөнгөн пиводон кылк эткизди. Мени таймаш анчалык кызыктырбайт, Чжоу мырза. Ал эми сайыла турган байгесине келсек, кеп башка. Мен дагы сиз менен иштин ошол жагын кеңешип көрсөм дедим эле, Фудзи мырза. Сиздин оюңузча Пантера канчалык суммага макулдугун берер экен? Пантера дүйнөлүк профессионалдык спорт клубунун ардактуу мүчөсү.
Менимче ал 200 000 долларсыз Нагасакини таштай албайт. Эми жылмаюу кезеги Чжоуга келди. Ал өзүнүн байлыгынын теңин ушул кумар оюнуна салып жаткан. Бирок Чжоунун каардуу бурутка карата ишеними күчтүү болчу. Эгерде ал пантераны жеңсе, анда ага теңдеш балбан жер үстүндө жок. Ал эми жеңилип калса, анда эле каардуу буруттун суусу бүттү. Балким Фудзи мырза өзүнүн балбанын арзаныраак баалап жатпасын, деди ал текебер мүнөздө. 200 000 үчүн алыс жерден убара тартыш пантеранын даңкын актай албас. Ошондуктан мен, эгерде сиз каршылык кылбасаңыз, 500 000 сунуш кылар элем. Мындан тышкары күйөрмандардан түшө турган аз эмес суммадагы жеңүүчүгө ыйгарылышы калыстыкка жатат. Бул күтүлбөгөн сунуштан Фудзинин көздөрү алактай түштү. Маңдайында отурган Кытай өтө эле тобокелчиликке барып жаткан жери жокпу? Же анын балбаны ушунчалык эле теңдешсиз келип, ага бекем ишенип турабы? Ооба, ошол жагы туурадай көрүнөт. Бирок Кытай улутунан мынчалык балбан келип чыгышы мүмкүн эмес. Балбан Кытай улутунанбы? Деп сурады Фудзи. Жа, бурут. Же мындай чалганда... бурут эмнеси? Мындай аталыштагы элди укпаптырмын. Тактап айтканда, түндүктө жашаган көчмөндөрдү кытайлар буруттар деп аташкан. Ал эми сиз чоочулап турган жериңиз жокпу? Фудзинин жапкак көздөрү ого өтерден жүлжүйө түштү. Андагы акчага карата сугалактыгы эң чегине жетип турган. Эмнеси бар экен? 2 сааттын аралыгында миллионду алып баса беришке ким да болсо кызыкмак. Анын үстүнө могу Кытай чектен ашып баратат. Жөн эле анын балбанын коңуздан бетер көрүп турган шекилдүү. Фудзинин ачуусун билдирген уурттары тартылды. Бирок ал адеп сактаган тарбиясына салып, аста унчукту. Ал эми жеңилген балбандын энчисине эмне тиет? Жалпы сумманын 20%? Фудзинин жытыкейи жок экен. Балбан жеңилген күндө да 20% аз эмес акча. Фудзи сөз бүттү дегендей ордунан козголду. Эң жакшы, Чжоу мырза, сиздин койгон баага мен да макулмун. Келишим кагазын бүгүн эле бүтүрөлү. Ал эми эмки жумада пантераны мында алып келем. Сиз аренаны кармашка даярдай бериңиз. Бир жуманын ичинде Чжоу Исанын жанын тындырган жок. Ал күрөшкө карата машыктыруучулук бардык мүмкүнчүлүгүн жумшады. Ал түгүл өзүнүн аракети менен Исаны тажатып да жиберди. Сен эмне эле мынчалык жанталашып жатасың? Деди Иса. Же кыла турган башка жумушуң жокпу? Чжоунун таң калгандан ооз ачыла түштү. Исанын алдыда боло турган Таймашка карата бейкапарлыгы анын чектен тыш ачуусуна тийди. Акмак, деди Чжоу киркиреп. Деги пантеранын ким экендигин билесиңби? Ал жер үстүндө сейрек кездешүүчү жырткыч. Эгерде уттуруп жиберсек, экөөбүз тең эшекке минип олтуруп калабыз. Сен ушуну түшүнбөйсүңбү? Коркпой эле кой, деп аны жайкады Иса. Пантераны жеңерин жеңип берем. Андан соң экөөбүздүн убада боюнча мага уруксат кыласың. Мен да үй бүлө күтүп, эл катары турмуш кечирейин. Чжоу бөйпөңдөп жиберди. Исанын чың булчуңдарын кармагылап, анын аяк биягына чыкты. Жеңсең эле ошентем, Иса, сөзүмө турам. Сен менин бардык эмгегимден кутуласың. Көрөсүң го, эсебиңе канча акча түшөрүн. Сүйлөштүк, Чжоу, сөзүңдө бек тур. Ошол күнү өлүм аренасынын залында бут коерго жер жок эле. Пантера менен каардуу буруттун кармаша турганын угушкан күйөрмандар өлкөнүн ар кайсыл бурчунан жадаса чет өлкөлөрдөн да келип чогулушкан. Кармаштын рекламасы бир жума мурун илинип коюлган. Залга кирүү билетинин баасы ошол кезге салыштырганда эң жогорку чегине жетти. Мындан мурун Пекинде мынчалык чоң таймаш өткөрүлүп көрбөсө керек. Шаар гүлдөп жатты. Ал түгүл өкмөттүк кишилер үчүн да атайын ложалар дайындалды. Албетте, өлүм аренасы жашыруун түрдө өткөрүлүүчү мелдеш. Ошондуктан уюштуруучулар мыйзам алдында жооп берип калышаары толук ыктымал. Бирок кармаштын кызыгы өкмөттүк чиновниктерди да өзүнө тартып, анын ээлеринин байышына көмөктөшүп турушкан. Бардыгын акча жана ченемсиз жырткычтыкты көрүү кумары чечип жаткан. Азырда бул сейрек кездешүүчү кармаш күйөрмандардын ортосунда өлчөсүз дүүлүгүнү туудуруп жатты. Алар өтө эле көп суммада ар бир балбанга күрөө кое башташты. Каардуу буруттун күчү пекиндиктерге белгилүү болгону менен Пантеранын даңкы көпчүлүккө басымдуу таасир калтырып жатты.
Натыйжада күйөрмандардын сүймөнчүлүгү ал тарапка ой баштаган. Ана музыка жаңырды. Күйөрмандар демдерин ичине тартып, дымып калышты. Көздөрү аренага кирүүчү эшиктен алынбайт. Эңсөйдөн улам орундарында тынч олтура албай ойдолошот. Мына түктүү, жол халат жамынган пантера көрүндү. Ал мышыкта элпек басып, өз бурчуна барды да, халатын ыргытып жиберип, көрүүчүлөргө жүгүндү. Пантера булчуңдудан мурда эптүү да эле. Каруусу менен бидеги бир бүтүн нерседен тургандай, айырмасы анчалык байкалбайт. Азыраак чыгыңкы курсагы менен кубаттуу бели булчуңду сандарына ишенимдүү ашталган. Жылчыйган көздөрү жайдары күрүңдөп, аттыкындай ири тиштери жагымсыз ыржаят. Дуу этти зал. Шатыраган алакандар, айкырган жапай үндөр залдын ичин ысытып жибергенсиде. «Нагасакилик Тамато!» деп баяндады Калыс. 31 жашта, 22 жолу аренага чыккан. Биринде да жеңилишке учураган эмес. Экинчи аты Пантера. Жаша Пантера, буруттун сазайын колуна бер деген үндөр туш жактан жаңырды. Кайрадан музыка ойнолду. Аренанын экинчи тарабынан келаткан Иса көрүндү. Ал көпчүлүккө жагынып жүгүнгөн да жок. Же тиштерин көрсөтүп жылмайып да койбоду. Жөн гана мында көңүл ачканы келген адамдай токтоолугу менен өз бурчуна барып, халатын үстүнөн шыпырып таштады. Эч ким үндөгөн жок. Зал ичи кандайдыр тунжурап дымый түштү. Исанын көрүнүшү коркунучтуу эле. Ал жомоктогу кентаврдай жалаң гана тарамыш менен булчуңдардан турган. Өзгөчө бозомтук жашыл көздөрү коркунуч туудуруп турду. Алардан ченебеген токтоолук менен заардуу жырткычтык келип жаткан. Пантеранын денеси дүрүлдөй түштү. Кармашта тажрыйбалуу неме мурда кездешпеген өзгөчө балбанга жолуккандыгын, жана кылдын учунда тургандыгын кандайдыр бир терис аркылуу сезди. Тигил жалаң кубаттуу тарамыштардан турган булчуңдардын колуна тийсе, аренадан соо чыкпасы дилине орной түштү. Ошондуктан кармашты алыстан баштап, каратенин ыкмасында алып жүрүүсү туура чыгат көрүнөт. «Пекиндик Иса!» деп жарыялады Калыс. 25 жашта, 11 жолу аренага чыккан. Бир да жолу жеңилишке учураган эмес. Башкача аты Кардуу Бурут. Анын тарапкерлери аач айкырыкты салышты. Ал эми Иса анын баарын кайдыгерликте кабылдап, бет алды телмире тиктеп тура берди. Көз алдына саам Жаннанын эреси тартыла түшүп, ушул кең кесир дүйнөдө анында аянычтуу кыйбас кишиси бар экендигин, ал эми бул таймаш анын өмүрүндөгү эң акыркы таймаш экендигин туйду. Мейли, жек көрүмчү көпчүлүк бардык күчүнчө айкыра берсин. Алардын андан башка адамгерчилиги да жок. Жырткычтан да нараак жан дүйнөлөрүн бирөөгө көрсөткөн запкысы менен жаап жашырышат. Тыфы, жексурлар. Ананда чыжоо баш болуп аны жырткыч деп коюшат. Бирок эмнегедир жүрөгү баштагыдай болбой, жумшара түшкөндүгүн туйду Иса. Балким, Жаннанын ага көрсөткөн таасиринен улам жумшарып жүрбөсүн. Иши кылып ал учурда жалгызсырап, айланасынан өзүнө жагымдуу тааныш өңдү издеп жатты. Пантераны өтө эле кыйын деп жатышат, деген эртең менен үстүнө кире калган Жанна. Сага анын ал жагы эч кандай таасир этпейби? Мен аны бүгүн талкалайм, деп ишенимдүү айтты Иса. Сен үчүн да ошентем. Анан экөөбүз бул каргыш соккон жерден алыс кетебиз. Кудай колдосун Иса. Анын Жаннадан башка чындап сүйгөн адамы жок эле. Иса могу өкүрүп бакырган, өздөрүн ошонусу менен бактылуу сезген көпчүлүктө жападан жалгыз болчу. Жадаса көп жылдан бери жанаша жашап келаткан чыжоо да көзүнө жек көрүнүп турду. Күтүүсүздөн Калыстын ышкырыгы жаңырды. Кандуу кармаш башталды. Эки алып бирине бири элпек желиш менен жакындады. Ошондо Тамато Пантера деген атын толук актагандай иш жасады. Ал өзүнө жакындай берген Исанын мойнунан өткөн күрөө тамырын көздөп, кубаттуу алаканынын кыры менен уруп калды. Кескин жалт берген Иса Пантеранын соккусу көздөгөн жерге тийбестен оң кулагын шылып түшкөнүн туйду. Кан жараттан дирилдей siiп жиберди. Биринчи кан балбандын чулуу ийиндерин жууй берген ошол кызыл боектон көпчүлүктүн эс акылы жоголо түштү. «Жаша, Пантера!» деп кыйкырып жатышты алар. «Буруттун сазайын колуна бер!»
Бирок Исанын тоң жүрөгүн опкол жутуш үчүн ал сокку жетишсиз эле. Ал пантераны тынымсыз бурчка кысып, эптеп колго тийгизүүнү көздөп жатты. Ал эми пантера мышыктан өткөн шамдагай болчу. Анын колуна илине бербей, убакыт өткөн сайын Исанын бетиндеги жараатты көбөйтүп жүрүп отурду. Ошончо көпчүлүктөн бир гана адам өз ишени менен жанбай турду. Ал Чжоу эле. Анткени каардуу бурутту анчалык билген мында олтургандардан бирөө жок болчу. Кезектеги сокку Исанын бетине былч эте түшкөндө Чжоуга катар отурган Фудзи канааттангандыктан ордунан тура калды. «Эмне деген сокку?» деди ал толкундана демигеп. «Пантера болбосоң кое кал. Бара көрөбүз», деп бурк этип койду Чжоу. Чындыгында пантера такай эле алыстан кол салып жүрө алмак эмес. Анысы үчүн аренанын көлөмү мүмкүнчүлүк бербей жаткан. Кайрадан пантера жакындай берген Исаны эек талаштыра тээп калды. Ошого уда ал шыйрагы ат тиштей карылуу кол менен бекем кысылгандыгын туйду. Кулагынын түбүнөн жырткычтын ырылдаганындай үн чыкты. Дүр-дүр эткен денесин токтото албаган пантера жанталашып, Исанын колунан суурулуп чыгууга аракетин күчтөп жатты. Залда алдагандай когалаңды күткөндөй саамга дымый түштү. Ошол тунжураган тынчтык баарынан коркунучтуу туюлду. Алардын сүймөнчүлүгү бир кырсыктын алдында тургандыгын сезүү ар бир күйөрманды өз ордуна матап таштады. Каардуу буруттун булчуңдары бир башкача түйүлдү. Анан пантеранын олбурлуу денеси анын үстүндө камгак сымал айланып жүрдү. Ха деген каардуу бурутка мүнөздүү айкырык менен кошо пантеранын оор денеси төшөлгөн килемдин үстүнө келип, былч этти. Кыйлада өзүнө келген пантера төрт аяктап турат. Ал эми Исаны далысынан тизелей басты да, үстүңкү эрдин мурду менен кошо кармап, күч менен серпип жиберди. Өгүздүкүнөн кем эмес айкырык угулду. Пантеранын жүзүндө адамдыкындай ырай жок эле. Анын үстүңкү эрди мурду менен кошо сыйрылып олтуруп, кашына такала түшүптүр. Пантера бир кулактын кунун ушундай курмандык менен төлөдү. Иса теңселип турган каршысын кайрадан кыйноого салчудай көздөндү. Бул дегеле ачыктан ачык киши өлтүрүүгө окшош эле. Залдан нааразылыгын билдирген ышкырыктар чыга баштады. Өз балбанынын ырайсыз жүзүнө тике карай албаган Фудзи күтүлбөгөн жерден ордунан тура калып, айкырып жиберди. «Токтот! Мындан аркы кармашка макул эмесмин!» Калыстын ышкырыгы кармашты токтотту. Иса демигип турат. Залдагы күрүгү, анын ысмын атаган сүрөөндөр дегеле дилин козутпагансайт. Ал ушунун баарынан көңүлү калгандай чукул бурулду да, Чжоу суна койгон халатты жамынып, аренадан сыртка чыгып кетти. «Кулак эч нерсе эмес», деп баратты аны жандай баскан Чжоу. «Сен аны такыр эле майып кылып таштадың көрүнөт. Бирок сен мындан ары эч ким жеңе алгыс жер үстүндөгү жырткычсың». Жанна экөөнүн алдыга койгон максаты мынчалык тез аяктаарын Иса күткөн эмес. Ал түндүн бири окумунда кандайдыр бир шоокумдан ойгонуп кетти. Кандайдыр коңшу бөлмөдө аял чаңырып жатат. Баса, ал жакта Жаннанын бөлмөсү бар эмес беле? Иса төшөгүнөн секирип турду. Чаңырык дагы бир жолу жаңырды да айлана дымып калды. Аяр баскан Иса Жаннанын бөлмөсүнүн эшигин тартып көрдү эле, бирок ичинен илинүү экен. Ал эми ичкериден кандайдыр тумчугуп думуккан үн келип жаткансайт. Иса чыдабады. Эшикти туткасынан алып өзүнө күч менен тартты. Шарак үзүлдү илгеч. Столго коюлган шам тапсыз нур чачып күйүп турат. Бөлмөнүн төр жагындагы диван кроватта кимдир бирөөлөр алышып жаткансайт. Алардын бири ич көйнөкчөн Жанна болчу. Экинчиси Исанын көздөрүнөн оопсуз азап тарткандай онтоо чыкты. Ал колдорун арбайта сунуп барды да, үрөйү учуп алактаган эркектин кокосунан мыжыга кармады. Тырс эте сынган сөөктүн дабышы угулду. Иса Чжоунун созула түшкөн денесин ошол боюнча көтөрүп барды да, терезеден нары карай ыргытып жиберди. «Тез кийин», деди ал Жаннага. «Бул каргыш алган жерден кетишибиз керек». Түн бейкут эле. Көчөдөгү жарыктар асмандагы жылдыздардай эле жыбырайт. Ары бери каттаган шаардыктардын аягы үзүлбөйт. Аларда үзүлбөгөн тиричилигин улантып жатышат. Иса менен Жанна ошол көпчүлүккө аралашып, турмуштун жыргалы менен кууралын бөлө тартыш үчүн кандайдыр белгисиздикти карай сүңгүп баратышты. Иса жүрөгү жумшарып, өзү кадимки адамдарга окшой түшкөндүгүн туйду.
Анткени анын жанында эң кымбат, колунан келишинче коргоп жана аяй турган адамы бар эле. Адам кубаныч менен кайгыны сезе билгенде гана толук кандуу адам эмеспи? Лен Баонун цирки Шанхай боюнча атагы чыккан цирктерден эле. Демек, анын чөнтөгүнө күндөлүк киреше жакшы эле түшө тургандыгында шек жок. Лин Бао бекер жеринен улуттук гвардиянын офицеринин мундирин коммерциялык иш менен алмаштырган эместир. Ал цирк кызматкерлерин тандай билүүчү, талапты да жогору кое турган. Жылаанда ийкемдүү акробат кыздар, көпчүлүктүн кумарын күлкү менен жаза билген маскара поздор, айбандарды машыктыруучулар анын купулуна толботсо, циркте бир да күн тура алчу эмес. Учурдагы эмгек жамааты анын оюндагыдай болчу. Өзгөчө анын сыймык тутканы сары чийкил Джек эле. Аны далысына салып жүдөткөн Шанхайдан бир да балбан чыкпады. Вирджиниядан байлык жана атак-таңгы издеп келген Джек чындыгында 4 тарабы келишкен атлет болчу. Аны менен Лин көптөн бери тааныш. Чан Кайшинин жекече желдеттеринин арасында 10дон ашуун америкалыктар боло турган. Кыязы диктаторду алардын узун бою, булчуңдуу, келишимдүү мүчөлөрү кызыктырса керек. Аларды өзгөчө формада кийиндирип, өздүк эс карты катары алып жүрөнү диктатор жакшы көрүүчү. Желдеттеринин кара мүртөз жана мыкаачылыгы чексиз эле. Алар эч кимди аяшчу эмес. Бир аз эле кагылыш же мушташка себеп чыгып калса, өкүнүчтөн башка тартуу кылбастан кан суудай агып кетүүчү. Ал жагын кожоюн тыймак турсун, кайра колдоого алган. Анан желдеттер кутурбаганда кантет. Боту колу иймейген, жедеп кара турмуштун түйшүгүндө жүрүп, күнгө күйгөн жергиликтүү калкты алар кичи катары санашканында Кудай билет. Ичи кылып желдеттер үчүн өз моокуларын кандырып туруучу эки аяктуу макулуктардын үйүрү дайыма жашап жаткан. Сары чийкил Джек ошолордун биринен эле. Лен Бао да императордун жекече гвардиясынын офицеринин милдетин аткаруучу. Ал Джек менен ошол кызматта жүрүп таанышкан. Вирджиния боюнча эркин күрөштүн чемпиону Джек өз жеринен анчалык атак-таңкка жетише албады. Ал үчүн чөндөк каражаты жетишпей жаткан. Ал жөн гана Вирджиниядагы көптөгөн жумушсуздардын биринен болчу. Ошондуктан эртеңки бейпил карлыкты камсыз кылыш үчүн өзүнүн бирөө кызыгаарлык эмес абалын бир жаңсыл кылышы керек эле. Андай учур көп өтпөй эле Джектин таалайына туш келди. Пол Поттук агенттер өлкөсүндөгү башаламандыкты басуу үчүн кайдагы бир сел саяктарды жумушка чакырып жүрдү. Алардын жумушу желдеттик кызмат экендиги жашыруун эмес эле. Киши өлтүрүү, аларды кыйноодо чексиз мыкаачылыкка бардык эле каалоочулар жарай бермек эмес. Ошондуктан агенттер да ден соолуктары чың, алдуу күчтүү жана колунан келишинче сабатсыз жигиттерди тандап алган. Анткени сабатсыз адамдын айбандан эмне айырмасы бар? Ал эми айбандар боорукерлик деген эмне экендигин билишпейт. Андайлар ар убакта жаратылышындагы жапайычылыгын көрсөтө алышмак. Ал эми Джек бул максатта бардык жагынан туура келмек. Натыйжада Азиянын чытырман токойлору анын кумарын ашкере жазган паркка айланды. Ал киши өлтүргөн сайын бир шише аракты жалгыз отуруп түгөтө турган. Андан соң гана курмандыгынын жалдыраган аянычтуу көздөрү унутулуп, тордон жасалган асма койкасына чалкасынан жатып алып, өзүнчө булдуруктай берүүчү. Мыкаачылык, жаныңды сактап калгың келсе, бул каргыш алган жерде мыкаачылыкты күчөт. Маймылдардын эмнесин аямак элең. Анын өзүнө өзү кеңеш берип жаткандыгы көрүнүп турат. Балким көп төгүлгөн адам ганы дел өрүтүп жаткандыр. Же кантса да өзүнүн мыкаачылыгына бушайманга түшөр. Айтор, анын дөөргөнү акылы ордунда эмес, адамга жакын. Анан бул нымдуу, аптабы жандан өткөн каргыш алган жерде өз акылында туруу бардык эле европалыктын бактысына жазыла берген эмес. Ал эми Джектин кесиби киши өлтүрүү болчу. Колуна түшкөн туткунду өлтүрбөсө да, жок дегенде аны майып кылып салуучу. Колу буту талкаланган алышорду эч убакта андан соң тирүү калгандыгына мактана алмак эмес. Джектин ысымы чийкил сары желдет деген ат менен өлкө боюнча тараган. Боштондукка чыгаруу уюмунун штабы тарабынан анын башы үчүн 1000 деген акча сайылган. Аларга Джек оңойлук менен колго тийбеген жырткыч эле. Ага жергиликтүүлөр аңчылык кылышты, тосот коюп, ар бир баскан кадамын аңдышты. Ийгиликке жетише турган учурларда болбой койгон жок. Бирок Джектеги физикалык жактан өнүккөн зор күч анын кутулуп кетүүсүнө өбөлгө түзүп турган. Ал өзүн курчап алган илмийген азиялыктарды чөптөн бетер жапырып жөнөп,
акырында кутулуп кетүүчү. Андан ары аны Азиянын чытырман токою жашырып кое турган. Ал эми кала берген жолдоштору кайрадан өз сабына кошулчу эмес. Алардын тагдыры эмне күнгө туш келгендиги Джекке 5 колундай белгилүү. Антсе да өзү үчүн аны курчап келаткан айлампанын улам тарып бараткандыгын Джек жакшы түшүнгөн. Бүтүндөй эл менен күрөшүү мүмкүн эмес эле. Эртедир кечтир анын соодасы бүтмөк. Демек, бир жака из жашырып кетпесе, анын буга чейин жасагандары жазасыз калмак эмес. Джек Азиядан сары чийкил желдет дегенден башка атак даңк таба албады. Ошондой эле өзү ойлогондой чөнтөгү да толгон жок. Эми жарга такалган илбесиндей жан айласы кылып олтурат. Бул жерде ар намыс, өчөгүчүү дегенди кеп кылып да бекер. Ал эптеп гана жанын сактап калышы керек. Ансыз ат тыкындай узун жагы, түссүз суук көздөрү жана сары түкчөлөрү каптаган суагай манжалары каргыш алган Камбоджанын токойлорундагылары шексиз. Джек кыйлага дейри өзүнө келе албай жандалбас уруп жүрдү. Анан күндөрдүн биринде автоматын таштап, жетатар тапанчасын чөнтөгүнө салган Джек Кытайдын чек арасын көздөй бет алды. Ал жанына жолдошту алган жок. Эч кимге сырын айтып ооз ачпастан жалгыз жөнөдү. Анын Пекинде эмне жасап, эмне кылып жүргөндүгү белгисиз. Айтор, акыры жүрүп, императордун эскортуна туш келгендиги анык. Лин Бао Джектин башка жагын мындай койгонда, анын аттыкындай күчүн сыйлай турган. Лин ошондо эле менчик цирк күтүүнү ойлоп жүрүүчү. Бирок аны сатып алыш үчүн офицердик маянасы аздык кылып жаткан. Бир курдай ал маектеше калган Джекти азгырып кирди. Өзүң байкап көрсөң, деп ынандырды ал. Бир күндө циркке канча киши кирет? Ар бир билетин 20 юандан эсептегенде канчалык киреше? Мындан тышкары өзүң императорсуң. Автоматты учактап күнүгө ак сарайдын босогосунда турбайсың. Катындар, акча, эмнесин айтасың? Джек жирки боло баштаган эрдин жаланып койду. Бирок Линдин эмне каалап жаткандыгын дале түшүнгөн жок. Анын эмнесин мага айтып жатасың? Цирк күткүң келсе күтө бер. Аныңа ким тоскоолдук тийгизип жатыптыр? Джек, аны сатып алыш үчүн каражатым жетишпей жатпайбы? Ушуну да түшүнбөйсүңбү? Эгерде дагы бир башка компаньон чыга калса, Лин Баонун идеясы эми гана акылына жеткен Джек азга ойлонуп калды. Таразалай турган иш экен. Анда Кудайга шүгүр, каражат бар эле. Анын үстүнө императорду жандаган күндөлүк жумушу да тажата баштаган. Бирок кызматынан канткенде бошошу керек. Императордук эскортко пара берип да тура албайсың. Ал эми андан өз эрки менен кеткендиктин өзү кылмыш кылганга тете. Антседан маңдайындагы Кытайдын оюн билип коюу жагы артык баштык кылбас. Циркке ээ болуу жагы жакшы дечи, бирок жумуштан кантип чыгасың? Өлгүң эле келбесе, император менен ойношкон оңойлукка турбас. Лин Бао жантыгынан жата калды. Өзү көптөн бери ойлоп жүргөн максаты ишке аша тургандыгы аз эле жерде турат. Эми могу түктүү шайтанды көндүрсө, жолу оң багытка түшчүдөй. Мага компаньон болгуң келеби, Джек? Ошондой деп эле коелу, андан арычы. Эмесе сен жумушуңдан 1-2 күн калып, докторга көрүнүп жаткандай түр көрсөт. Докторду өзүм таап берем. Анан сага сифилис деген диагнозду койдурам. Аны билген ак сарайдын коменданты сени бир күндө жумушка кармабайт. Оңбогон гана Кытай, толгон токой оорудан сифилисти тапканын кара. Бирок анын амалы жакшы экен. Эч нерсе дей албайсың. Антсыда экөөнүн куулангандыгы кийин соңу билинип калсачы. Императордун чалгындоо бөлүмү жаман иштебейт. Биздин алдап кеткенибизди алар билбей коюшмак беле. Императордун чалгындоо бөлүмүн өзүң жакшы билесиң. Лин Бао ого өтерден чебеленди. Джектин тоң акылын тияк биягынан тооруп, ар кандай далилдерди келтирип жатты. Циркти Шанхайга көчүрүп кетебиз, Джек. Андай чоң шаардан бизди ким издемегиле? Сен болсоң сайрандап жүрө бересиң. Бардык ички тышкы жумуштарды мен бүтүрөм. Джек анан бара-бара ынана баштады. Лин Баонун сунушу бир топ жагынан жагып турду. Тоокелге салса кантет. Тоокелсиз байлык да, мансап да жок. Болуп тур, Лин, деп акыры көнүп берген Джек. Элден мурун сатыла турган циркти тапчы, анан көрө жатарбыз. Эмнесин көрөсүң? Деп чебеленди Лин Бао. Менин көздөп жүргөн жерим бар. Цирктин ээси алжып калды. Артында мураскору жок. Эми особнягынын террасасында төшүн күнгө кактап, өмүр кечирүүдөн башка анда арга жок. Ошону менен сүйлөшөм. Анда ошент, Лин, мен каршы эмесмин. Тең акчасын мен төлөйм. Кийинки киреше да тең бөлүнөт.
Окей, Джек, анын эмнесин кеп кыласың? Мына 3 жылдан бери экөөнүн ташы жогору кулоодо. Баягы суутулган аттай кынжыйган Джек жок. Ол чоё семирген, эрмеги ичимдик менен катын. Бир гана керте, анын ачуусу өлчөсүз эле. Джекти чегинен тышкары чыгарышка аз эле нерсе жетиштүү. Ошонун негизинде ал жакшы цирк кызматкерлеринин канчасын жараксыз кылып таштады. Анын бул мүнөзүн Линбао тилдеп да, жалынып да койгуза албады. Айтор, ченебегендей жырткычтык Джек төрөлгөндө эле кошо жаралса керек. Анда циркти тараталы, деди Линбао кезектеги кырсыктан кийин. Минтип отурсаң бизге кайсыл келеси иштеп берет? Джек үндөбөйт. Ортоктошунун жемеси туура, бирок дининдеги кутурган мыкаачылыкты жеңүүгө ал күчү жетер эмес. Ал жагы эркинен тышкары. Шайтан илеби кимдир бирөөнүн бир жерин ооруткусу келет да турат. Эмне кыларымды да билбейм, деди ал күнөөсүн мойнуна ала. Кандайдыр бир шоктук мени адаттан тыш эликтирип чыгат. Жакшы эле түшүнүп турам, бирок өзүмө өзүм ээ боло албай калам. Балким сен бирдеме табарсың, Лин. Линбао көпкө ойлонуп отуруп акыры анын эбин тапты. Баарынан мурда бул жырткычтыктын жан дүйнөсүн бирденке менен алаксытышы керек. Анын көңүлүн ача турган жайлар толуп жатат дечи. Бирок Джек адамдарды азапка салгандан гана ырахат алуучу. Демек ал толук канагат ала турган бир нерсе табышы керек. Сен аренага цирк кызматкери чыгып, балбандар менен күч сынашып көрсөң кантет? Деди акырында. Ошондо сендеги буктун баары арылып жүрбөсүн. Джек ал сунушка маани бербегендей делдее түштү. Айтса айтпаса төгүнбө. Кытайдын сунушу ышкысын козгоп жибергенин байкабай да калды. Жаратылышындагы адамдарга карата кыжынуусу ошо айгышкан кармаштан улам тынчтанып жүрбөсүн. Чын эле, Лин, деди ал. Буга чейин аны эмне үчүн ойлогон эмесмин дейм да. Эми Линбао үчүн мурункудан да өткөн мүшкүл башталды. Аренадагы Джек айоо дегенди билчү эмес. Ага күрөшкө тийиштүү эрежелерди сактоо же сактабоо баары бир болчу. Иши кылып колунан келишинче каршылашын жаздыкта уйпалап, кумарын жазып алуу ага эсеп. Линбао анын бир жерин окустатып, аренадан сүрүп салуунуда айбандарга сунуш кылып көрдү. Балбандарга сунуш кылып көрдү. Бирок каргыш алган сары чейкил желдет чыны менен ченебегендей карылуу болчу. Натыйжада аны менен кармашкандан балбандар кача баштады. Линбаонун ан сайын чыйпыйы чыгат. Джектин түп маанисин түшүнбөгөн акылсыздыгы, өз чөнтөгүнө кол салып жаткан наданчылыгы канткенде соңуна чыгарын ойлоп, башын катырат. Акмак деп кыйкырат Лин кээде чыдабай кетип. Чөнтөк экөөбүздүкү экендигин ойлойсуңбу? Джек үндөбөйт. Ал акмакчылык кетирип жаткандыгын түшүнүп эле турат. Бирок өзүнүн жалын канткенде токтоторун билбей башын катырат. Билемдечи, Лин, бирок акмак. Ушундай бушайман түшүп жүргөн күндөрдүн биринде Линбаону бир чети кубанткан, бир чети таң калтырган окуя келип чыкты. Казысын салаңдаткан 150 килограммдык Джек айкырык ачуу менен коштолгон сүрөөнүн алдында турду. Андан жеңилип бутун окустатып алган балбан аренадан сүйрөлө басып чыгып баратты. Джек өзүнө канагаттануунун жеткен чегинде эле. Чийкил сары жүзү ого өтерден манаттай албырып, устундай колдорун көкөлөтө сермегирип жатты. Буржуйган булчуңдары анын кыймылынан бөлөк-бөлөк ажырай түшөт. Ошол денедеги оройлук көрүүчүлөрдү суктандырып, алардын жаалын ого өтер арттырат. Даңк адамга оңойлук менен келе бербейт. Аны ар бир балбан көптөгөн машакаттар менен жеңип алат. Ал эми Джек ушунча элдин арасындагы бирден бир алып катары көпчүлүккө таанылып олтурат. Ага профессионалдык клубтан канчалаган өкүлдөр келишип, өз сунуштарын айтышпады. Ал сунуштар акча жыттанып турган. Бирок Джек ошончолук эле макоо эмес. Акчаны ансыз деле таап жатат. Ал эми жеңилгис балбан катары анын орду кынтыксыз сакталууда. Джек аренадан кетпестен ары бери басып турду. Ага тең келип шанхайлыктардан кийим деген чыга алат. Эч ким. Антыда цирктин күндөлүк эрежеси кынтыксыз сакталышы керек. Линбао аренанын эшигинен көрүндү. Үстүндө жарашыктуу тигилген кара түстөгү күрмө, лакталган туфлисине өңдөшө берип, анын тарас боюна жарашып турат. Ал чөнтөгүнөн бир тутам акча алып чыкты да көрүүчүлөргө кыйкырды. 200 юань. Отургандардын арасында Джек Вилсонго бет келип чыкчулар барбы? Каалагандар аренага түшүп келсин. Айланада саам жымжырттык өкүм сүрдү. Линбао колундагы акчага дагы акча кошту. 500 юань.
Дагы тымтырстык. 500 юан оңой суммай меселе. Линбао аларды Джекке эч ким каршы чыкпасын билип туруп сунуш кылып жаткан. Эми Джектин аренаны калтырып кетүүсүнө уруксат. Ал өз бөлмөсүнө барат да 4 шише пивоны катар менен шыңгытат. Ал минтүүгө татыктуу. Пивонун шыркыраган кермек таамы Джектин таңдайына келе калды. Ал бурулуп баратып, анча болбой көпчүлүктүн арасынан чыккан өкүм үндууга койду. Андай талапкер бар. Ал үндөн жүрөгү кандайдыр болк эте түшкөн Джек токтоло калды да кылчая берип карады. Тепкич менен кең далы, орто бойлуу, бирок өтө эле тууралжың жигит элпек басып түшүп келатыптыр. Боюну уютулган коргошундай чулуу, жумуру ийиндери күрөң түстөгү жилеткесин чытырата тээп турат. Өзгөчө жигиттин көздөрү бир башкача таасир берди. Мындай чектен тыш мерез, түпкүрүнөн заар чачкан каректерди ал өмүрүндө кезиктирген эмес. Анын өзүнөн да өткөн жырткыч экендигин Джек кандайдыр бир көмүскө сезим менен туя койду. Болжолдоп алганда жигиттин салмагы өзүнүкүнөн бир топ жеңилдик кылат эле. Антсе да талапкердин ишенимдүү кадамы, чечкиндүү, тайманып койбогон көз карашы Джектин дилинде кандайдыр бир коголаңды тугузду. Мен чечинип келейин, деди жаңы балбан Линбаого басып келип. Аңгыча көпчүлүктү бир нерсең менен алаксытып турарсың. Үнүндө өзүнө ишенгендик бар. Бет түзүлүшү да эмнегедир кытайлыктарга окшобойт. Атың ким? Деп сурады Линбао. Анын кажаты жок. Мен колуңдагы акчалар үчүн гана күрөшүп жатам. Кааласаң оозуңа келген ысымды атай бер. Жигитти Линбао бир жерден көргөн сүйт, бирок кайдан? Акылына толук келтире албай койду. Мындай жаңылык цирктин ишмердигинде биринчи жолу кездешип олтурат. Балким, ал сары чейкил желдетке бет келүүнү ойлогон акылынан адашкан немедир. Же учурунда каражаттан кысталып тургандыктан өз бактысын сынап көргүсү бардыр. Кантсе да бүгүн бир жаңылык болгону турат көрүнөт. Аны Линбао көмүскө туюм менен сезип жатты. Өз атын жашырган балбан, деп жар салды ал. Атактуу күрөшчүл, алиге далысы жер таянып көрбөгөн Джек Вилсонго каршы чыгат. Байгеси 500 юань. Линбаонун өз балбанына ишеними дагы эле чоң. 500 юанды кайдагы бир көчө тентимишине алдырып жибергидей, Джек ошончолук эле акылсыз эмес. Музыка жаңырды. Аренанын эшигинен талапкер көрүндү. Анын басканы мышыктыкындай элпек келип, аренадагы атмосферага жарашып турду. Ага карата күйөрмандарда табылды. Виват, жаңы балбан деген үндөр туш тараптан чыгып жатты. Талапкер төшөлгөн килемдин үстүнө чыкты да колдорун сунуп жиберип тура калды. Джектин жүрөгү кайрадан болк этти. Бейтаныш балбандын ар бир кыймылынан профессионал атлеттин белгилери байкалып турду. Бели ичке, көөдөндүү ал жалаңгана жаадай кирилген булчуңдардан камдаштырылып жасалгандай. Музыка бир калыпта кандайдыр бир шаңдуу күйүн ойноп жатты. Ышкысы эң чегине жеткен көрүүчүлөр демдерин ичине тартып, аренадан көзүн албастан дымып калышты. Джектин каарында чек жок эле. Кур эле дегенде ага каршы чыгууга батынган мообу куучирендин бир жерин майып кылышы керек. Күрөштүн кабыл алынган эрежелерин уруп да ойнобойт. Ошондон соң чейкил сарынын ким экендигин билип аласың. Ал устундай билектерин алга созуп, кол салууга жакындады. Кармаш башталды. Көп өтпөй Джек каршылашын бир заматта будалап таштай турган ою ички ашпастыгын жакшы түшүндү. Каршылашы коргошундай оор, ал эми күчү өгүздүкүнөн айырмасыз экен. Джектин арбайган манжалары анын жалаң булчуңдан турган денесине тереңдеп батар эмес. Аңгыча баарын таң калтырган бир иш болуп өттү. 150 килограммдык салмагына карабастан сары чейкил Джек абада камгактай айланып барып, килемдин үстүнө былч этти. Баарынан Джектин үрөйүн учурган нерсе каршылашынан жырткычтын ыркыраганындай заардуу дабыш келип турду. Жырткыч демейдеги балбандарча Джекти алдына басып, эзгилеп кирбестен четке секире берди да анын ордунан туруп толук өзүнө келүүсүн күтүп турду. Анын бул жагы да башкача эле. Джек аны өзүнчө жырткыч деп атап алган. Жеңилишти башынан өткөрүп көрө электер ызакор келишет эмеспи? Ал сыңары ордунан тура берген Джек өгүздөй өкүрүп жиберди. Аны кайрадан капшыра кармоого умтулган жырткычты төш кемирчегинин алдына далдап туруп, күч менен муштады. Күтүлбөгөн соккудан денин жоготкон жырткычтын тизелери бүгүлө түштү. Джек анын ошол жагын гана күтүп турган. Аны эсине келтирбестен
оор салмагы менен алдына басты да өзүнө көндүм ыкмаларын колдоно баштады. Бирок жырткыч анын алдынан чыгып кетүүгө кандайдыр бир аракет жасабады. Жөн гана чалкасынан оодарыны көздөгөн Джектин аракетине мажес каршылык көрсөтүп, көмкөрөсүнөн жата берди. Жырткыч өлчөөсүз тийген соккудан эс алып жаткан. Ал жагын ийгиликтен баш адашкан Джек байкаган жок. Аренанын ичи кандайдыр акылдан адашкандай чамынып жатты. «Виват, Джек, өпкөнүн сазайын колуна бер». Бирок Джек көпчүлүктүн ага карата ишеничин актай албады. Күтүүсүздөн ал жырткычтын бутуна оролошкан сандары үзүлчүдөй чытырап, өзү өйдө карай көтөрүлүп баратканын тойду. Ага жолтоо кылууга аргасы жок эле. Кандайдыр бир адамдын алы жетпеген зор күч алдында аракет кылып жаткан. Кулагына кайрадан денени дүркүрөткөн ыркырак угулду. Эми Джек жырткычтын төбөсүндө айланып баратты. Ха деген айкыркка коштолуп, анын оор денеси киремдин үстүнө күч менен чабылды. Жырткыч адетинче аны калтырып чыга берген жок. Джекти желкесинен төмөн басты да оң колун жогору көтөрдү. Джектин белине тийген соккунун күчү барскандыкынан кем эмес эле. Кычырай сынган сөөктүн үнү угулду. Джек жүлүнүн өрдөй берген азаптуу зыркыроону туйду да эсин жоготту. Гүү этти залдын ичи. Ышкысы чегинен ашкан көпчүлүк айкырып да, ышкырып да жатты. Жаңы балбан бой түзөй берип, жагымсыз ыржайды. Анан эси ооп турган Лин Баонун колундагы акчаны оңой жулуп алып, аренадан чыга жөнөдү. Бул кайдагы балбан, атын айт деп талап кылып жатты көпчүлүк. «Карды буруп турбайбы?» деп кыйкырды кимдир бирөө. «Виват, бурут!» Кайра келип ордунан жай алган Иса катарында олтурган кызды назиктик менен колунан алып шыбырады. «Мындан тез кетишибиз керек, Жанна. Мени таанып калышты. Муктаждык чыкпаганда бияка баш бакпайт элем». Джекти замбилге салып көтөрүп кетишкен соң Лин Бао кабинетине келип кирди. Ал толкунданып турган. Сары чейкил желдетти мерт кыла турган күчтү күтүп жүргөн. Бирок ушуга дейре кездештире элек болчу. Демек дүйнө жүзү укмуштарга бай экен. Карды бурут, шайтан алгыр. Ал мындай ысымды кайдан жолуктурду эле? Бао күтүлбөгөн жерден алдында жаткан борбордук гезиттин тиркемесин аңтарып кирди. Ха, көрсө ушундай тура. Гезиттен аны бир кыз, бир эркек карап турган. Алардын алдында мындай деген билдирүү бар эле. Пекиндин полициясы өтө коркунучтуу кылмышкерге иликтөө салат. Карды бурут деген ат менен белгилүү болгон Иса киши өлтүргөн соң изин сууткан. Бою 1 метр 70 сантиметр. Чачы кара, бирок тасырайта алдырып жүрөт. Көздөрү кууш, алардан денени чиркенткен мерездик чагылып турат. Аябагандай күчтүү. Ким аны таанып полицияга билдирсе, 2000 юань сыйлык алат. Пекин полициясынын борбордук башкармасы. Шайтан алгыр. 2000 юань. Бирок Лин Баону башка нерсе кызыктырып жатты. Карды бурут өзү күбө болгондой күчү менен ага зор байлык алып келмек. Ал эми киши өлтүргөндүгүн Кудай алсын. Том! Эшик ачыла берип мүчөсү келишкен, кара тору жүзүнөн муздак салкындык байкалып турган мулат баш бакты. Джектин абалы кандай? Начар, шеф. Бел омурткасы сынган шекилдүү. Тили сүйлөбөйт. Оорукунага алып барып жаткыздык. Көзүңдү кара, Том. Джектин жанына өз кишибизден кой. Бээр дагы чоочун бирөө баш бакпасын. Түшүндүңбү? Жарайт, шеф. Ананда карды бурутту байкап калгандырсың. Мага анын кайда жашап жаткандыгы, кайсыл ысым менен жүргөндүгү, жанында ким барлыгы тууралуу маалыматтар керек. Ал мындан чыкканда эле артынан киши жибергем, шеф. Бир азда келип калышы ыктымал. Лин Бао өзүнүн коргоочуларынын башчысына ыраазы болуп турду. Ага айттырбастан оюна түшүнүп жаткандыгы баарына жакты. Жакшы, Том, анда бара бер. Йоцзинин ашканасы анчалык деле атактуулардан эмес. Үстү эскирген тунуке менен жабылган 2 кабат имарат, өзүнүн жакырчылыгын билдиргендей башка үйлөргө кошулбастан четкери жайгашкан. Бирок мындан кишилер өксү болчу эмес. Айрыкча үй жайсыз сел-саяктар бир кружка пиванын үстүндө муңдашууну жакшы көрүшчү. Алардан башка да кайсы бир ууру эскилер мында өз үйүндөй кең кесир эс алышчу. Кээде көнөргөн күрмөсүнөн кысынган, бирок көздөрүнөн ышкы отун өчүрбөгөн студенттер да кире калышат. Анткени мында тамак аш менен жатакана арзанга түшө турган. Бирине бири окшош жарды жалчылар,
бул кунарсыз мейманканада өздөрүн эркин кармап журулушуп кете турган. Алар көчөнүн касталык запкысына аралашып, өздөрүн толук кандуу адам катары сезишчү. Кыскасы, шаардын төмөнкү баскычынын тургундары ал жерди маанектешип жана сүйүшөт эле. Денени дүрүлдөткөн мушташ же орой сөгүнүүлөр мейманкананын демейдеги жашоосу болчу. Суюк сакалын толук салаасынан өткөргөн Юци адамдардын акмакчылыгына мыскылдуу жылмайып, жыгачтан жасалган тосмонун ар жагында айланасына көз салып турат. Ага баары бир, иши кылып күндөлүк эсеби өз деңгээлинен кемибестен ордунда турушу анын кызыкчылыгын түзөт. 15-тердеги илберинки кыз чарк айланып столдорду тазалап жүрөт. Зыңылдаган чымындар демейдеги көрүнүш. Ашкананын ичи думуктуруп тери жыттанат. Канчалык кишиликтен кеткен тентимиштерди да Юци кубалап көргөн эмес, жана анын кайдан келип, кайда турарлыгын сурабаган. Ошондуктан суюк сакал Кытай тентимиштердин сүймөнчүлүгүн айланган. Иса менен Жанна залдын түп жагынан барып жай алышты. Алар мында 1 айдан бери жашап жатышкандыктан селсаяктардын көпчүлүгүнө таанымал эле. Чөйрө экөөнү жеришкен жок. Өзлөрүндөй турмуштун кээрин тарткан шордуулар экендиктерин көрүшүп, араларына бир пикирде кабыл алышкан. Курсаң ачтыбы, Жанна? Ого. Иса сурабай койсо деле болмок. Экөө таң эртеңден баштап ооздорунан наар алыша элек. Акчалары түгөнгөн. Ал эми мейманкананын ээси карызга тамак берүүдөн караманча баш тартып койгон. Атүгүл акысын төлөбөсө, бөлмөдөн кубалап чыгууну эскерткен. Ошондуктан Иса циркке барып олтурат. Эми каражаттары аз күнгө болсо да бар. Заказды бере бер, Жанна. Бир тойлойлу дейсиң. Менин дагы өзөгүмүздө тартып турат. Ичимдиктен да ал. Алар алдыларына келген тамагын шашылбай жеп жатышты. Юцинин арзан виносунан кылт эткизип коюшат. Кабактары ачыла түштү. Ашкананын ичи уудууга толуп, жанданып баратты. Сен тигил шордунун түбүнө жеттиң көрүнөт. Иса, мен айрыкча мыкаачылыктан коркуп турам. Өзүнөн көрсүн. Жүрөгүмдү үзө муштап салуудан аз калбадыбы? Кыязал менден өткөн жырткыч көрүнөт. Деги сен аяп турам, Жанна. Балким мендей качкынга тагдырыңды байлап бекер кылып жаткандырсың. Кайра үйүңө кетип жүрбө. Ал эми мен бул жерден тезирээк жоголушум керек. Жо, Иса, эми кеч болуп калды. Мен да сендей эле кылмышкермин. Же мени ара жолго калтыргың келип турабы? Кыздын көздөрү жашылдана түштү. Колунан келбеген аяныч сезим Исанын жүрөгүн кайрадан сыздатып чыкты. Ал Жаннанын назик манжаларынан алып, аста сылагылады. Кантесиң, Жанна? Ошентип кантип ойлойсуң? Мен сага гана карап жатам. Менин этегимди кармаганда кыйналыш тартасың го деп жатам. Антип ойлобой эле кой. Мен бардыгына жакшы түшүнөм. Эми кандай кылабыз, Иса? Эртең Цинцзян аймагына жетип алсак, анда ошентели. Кечки тамакка жакшылап тоюшкан соң экөө бөлмөлөрүн карай көтөрүлүштү. Эшиктери маңдай теске жайгашкан. Иса Жаннага эркек катары эч убакта өз каалоосу менен кол сала алмак эмес. Өмүрүндөгү биринчи аял, биринчи махабаты. Ошондуктан Жанна ого өтөр башкача көрүнүп турган. Иса бөлмөсүнүн эшигин ачып кирүүгө баш койду. Иса, Жаннанын үнү дирилдей чыкты. Кандайдыр бир чечкиндүүлүк, кочкул карактеринде уялай түшүп, аларды ого өтөр көркүнө чыгарып жиберди. Ал карактерде жалынычтуу бир өтүнүч бар эле. Эртеңки күнүбүз эмне болорун ким билет, Иса? Окус колго түшсөк, даргадан качып утулуш биз үчүн кыйын. Анан аз да болсо жашоонун жыргалдына батуудан эмне үчүн тартынабыз? Жанна. Ооба, жаным. Мен сени менен бүгүнкү түнү эрди катын катары жаткым келет. Энеден төрөлгөн ыйык сактап келген абийиримди сага арнагым бар. Жаннанын көзүнөн жашы шорголоп кетти. Иса аны белинен имере кучактады да бөлмөнүн эшигин аяр өзүнө тартты. Экөөнүн дилинде бир түндүк жыргалдын кубанычы гана жашап жаткан. Эртеңки белгисиз тагдырдын кыйынчылыгы алар үчүн унутулган. Жаннадан келип жаткан аялдын жыты Исаны кадимкидей мас кылып, мындан жашоого карата умтулуусу артып, өзүн чексиз бактылуу сезип жатты. Ал кыздын коюу чачтарына жүзүн жашыра берип, шуулдата жыттады. Жанна, эмне үчүн биз ээн эркин жашай албайбыз? Андан ары аң сезимди тумандаткан аянычтуу онто, аймалашкан жалындай ысык эриндер гана жашап, андан башканын баары эстеринен чыгып кетти. Эшик катуу кагылганда экөө тең кызы уйкуда жатышкан. Кокустуктун кайдан келип каларын ойлой берип, ага көнүккөн Иса төшөктөн секирип турду.
Эшик кайрадан кагылды. Мышыктай дабыш чыгарбай босоого басып келген Иса саамга тыңшап турду. Силер кимсиңер? Ач Иса, сүйлөшө турган сөз бар. Жарым түндөбү? Анан өзүңдүн ачыкка чыгышыңды сен да каалабассың. Исанын денеси үркө түштү. Кыязы анын кылмышын билгендерден көрүнөт. Бирок эмне жумуштап келишти экен. Кандай жумушуң бар? Жарыкта келип сүйлөшпөйсүңөрбү? Сен коркпа Иса. Мен цирктин ээси Лин Баомун. Бетме бет олтуруп жайынча сүйлөшөбүз да кайра тартабыз. Иса эс ала түштү. Кантса да сырттагылар полициядан эмес шекилдүү. Ал эми эшикти баары бир ачууга туура келет. Каңырт күңүрттөн ойгонуп кеткен Жанна да туруп анын жанына келди. Сырттан киргендер төртөө эле. Алар кандайдыр сактана басып, Исанын ар бир кыймылына көз салып турушту. Бөлмөнү айланта караган Лин Бао олтурууга жай таба албады көрүнөт. Келген жумушуна түзеле өттү. Иса, деди ал. Менин ишенимдүү балбанымды мертинтип таштадың. Эми мен эмне кылышым керек? Сенин айыңдан сандаган чыгымга кириптер болуп олтурам. А менин кандай күнөөм бар? Балбаның өзүнөн көрсүн. Эгерде ал күрөштүн эрежелерин сактай билгенде, мен да ашыкча кетпейт элем. Аның болсо мени жүрөккө муштап олтурат. Жо, сенин ал жагыңды айыптабайм. Бурут. Бирок мага да туура түшүн. Эртең саарды жекти балбанга салмакмын. Ортого сайылган ири суммадагы акча бар. Анан балбаным жок, аны мен төлөп калышым керекпи? Ошондуктан жектин ордуна аренага чыгып бер. Мен аренага экинчи жолу чыкпайм деп ант бергем. Лин Бао. Лин Баонун артында турган мулат бир кадам алдыга жылды. Анын карышкан күрөң бармактарында тапанча пайда болду. Лин Бао аны жеңден тартып токтотту. Ошондой болсо да сен аренага чыгып беришиң керек, Иса. Бир эле жолу. Анан кайда барсаң өз эркиң. Же мында полицияны чакырайынбы? Каргыш алган Кытай аны таалуу жеринен кармаганын кара. Эч кайда качып кете албайсың. Анын баардык жагы бекем тосулган. Булдоңуз аны шантаждын жардамы менен баш ийдиргиси бар. Балким аны дегеле колунан чыгаргысы келбестир. Азыр могу маңдайындагы киши сөрөйлөрдү камырдай жууруп баса берсе кантет. Тапанчасына да карамак эмес. Акмак. Тапанчасын көрсөтүп сездеп турганын карасаң. Элден мурун ошонун бир жерин сындырмакта баса бермек. Бирок Жанна аны калтырып кетүүгө кудурети жетпей турат. Каргыш алгырдын тагдыры. Ушундай да жагдай келип чыгат экен да. Ал эми Жаннанын коркунучтан көздөрү алайып чыккан. Исанын азыр бирдин ичинен чыга тургандыгына көз жетип турат шекилдүү. Канча төлөйсүң? Деп сурады акыры күч менен өзүн колго алган Иса. Жалпы сумманын 20%? Аз го кожоюн. Өмүрдүн баасы ошого татыйбы? Арга канча? Сага көнүгө туура келет. Шыйым шүйгөн жүзү кара. Ошол 20% да карматарын Кудай билет. Бирок аны алардын полициянын колуна салып бербестигине көз жетип калды. Бир аз эле жүзү каралыгы билинсе, маңдайындагы Кытайдын моюнун чилдикиндей үзүп салууга убакыт бар. Мен макулмун, Лин Бао мырза, деди Иса. Бир гана нерсе, ар кимибиз өз убадабызга туура билели. Алдоо адамды эч убакта жакшылык алып барбайт. Анан мени кулактандырууда Джек деп айтасың. Окей, Иса. Анда камдан азыр эле кетебиз. Кийин, Жанна, деди Иса. Бул бийкеш сенин эмнең болот? Колуктум. Анда колуктуңду ара кылып эмне кылабыз? Мында тура берсин. Ага жетишерлик каражат калтырабыз. Анан күрөштөн соң келип жолугасың. Исага Лин Баонун бул жагда туурадай көрүндү. Жаннаны кайдагы бир жагымсыз жерге аралаштырып эмне кылат? Мейли, мында турса тура берсин. Сен кандай дейсиң, Жанна? Ал башын ийкеди, бирок көздөрүндө кандайдыр бир коркунуч турат. Эртең циркке кел, Жанна, деди Иса. Анан күрөштөн соң экөөбүз чогуу чыгабыз. Бирок Иса аны менен көпкө дейре жолукпай кала тургандыгын билген жок. Күрмөсүн үстүнө салды да Жаннанын бетинен сүйгөн соң төртөөнүн ортосуна түшүп жөнөдү. Асман булутсуз ачык эле. Түнкү салкындыктан кере жуткан Иса узак жашагысы келгендигин сезди. Анысы Жаннанын махабатынан улам пайда болгон дилдеги өзгөрүүсү эле. Арадан 3 күн өттү. Бирок Лин Бао аны аренага алып чыга элек. Мунусу кандайдыр түшүнүксүз. Жөн гана согумга байлаган кочкордой бордоп жатат. Анын бөлмөсү цирктин негизги корпусунун 7-кабатынан орун алган. Атаандашың алыстан келет, деп жооп берген Лин Бао Исанын суроосуна. Эмнегедир кечигип жатат. Анда өзүм жаткан мейманканадан эле күтөйүн. Ал жакта эмне бар?
Күчүңдү катынга коротчудай анчалык эсиң жок эмес. Колуктуң ойдогудай жашап жатат. Дагысак эмне керек? Эгер катын эле керек болсо. Бирок Исага Жанна гана жетишпей жаткан. Анын моймолжоган карактери менен өзү биринчи ирет күбө болгон төшөк кумары жетишпей жаткан. 7-чи кабаттан шаардын чети бир топ жерине чейин көрүнүп турат. Тар көчөлөрдө жеңил арабалар каршы терши шуулдайт. Кандайдыр бир мырзаны сүйрөгөн жөөгүлүк, кытайлык турмуштун айныгыс чагылышы сыяктуу. Аппак кийинген чет элдик үстү ачык жеңил машинеде баратып, эки жагын теңин албагандай кербез карайт. Шайтан арабалардан баш адашат. Ал шаар калкынын арзанга турган бирден бир унаасына айланган. Аларга терезеден көз салып турган Иса чексиз кусага бата түштү. Жаннага карата сагынычы эң чегине жетип, айласын кетирип жатты. Эшикке басып келип түртүп көрдү эле, сыртынан жабык экен. Дуптан жасалган бекем эшик. Бирок анын сыртка чыгышына эшик деле анчалык тоскоолдук тийгизе алмак эмес. Антса да сыртта кимдир бирөөнүн күзөттө тургандыгын тойду. Анын жөтөлгөнү, эшик алдында аянтты ары бери басып, өзүн алаксытып жаткандыгы даана байкалат. Лин Баонун бул эмнеси? Эмне үчүн аны камакка алып, сыртка чыгаргысы жок? Кандайдыр таң калыштуу. Лин Баонун ою караманча башка деле. Ал каардуу буруттун жардамы менен ири өлчөмдөгү суммага ээ болууну көздөп жаткан. Ал үчүн өз циркинин аренасы аздык кылат. Ошондуктан өлкөнүн күрөш боюнча профессионалдык клубуна кишилерин жиберген. Алар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен байгенин деңгээлин миллион юанга дейре жеткирүүгө укуктуу. Эми Лин Бао алардын келишин күтүүдө. Ал эми катындан көзү каткан жанагы акмак мейманканадагы кайдагы бир сойкуга умтулат. Үстүнө, төшүнө эч ким тиелек чүпүрөктөй кызды киргизип берсе да көнбөдү. Жо, ал кайдагы бир сойкунун кесепетинен Исадай байлыктан кол жуя албайт. Исаны кыймылдатпай кармап тура турган куралы колунда. Кичине эле кыйшаңы чыкса полиция менен коркута берет. Демек, ошол катын Исанын башын имерип таштаса керек. Ошондуктан Лин Бао эмне кылышы керек? Ал столдун орнотулган кнопканы басты. Эшиктен адетинче эле кебелип койбогон Том баш бакты. Анан шефинин буйругун күтүп жаткандай буттарын солбуп коюп тура берди. Кызык эле неме? Жөн эле жандуу куурчак. Лин Бао эмне десе ошонун баарына макул. Ага күндөлүк көңүл ача турган акча гана керек. Ал үчүн өз атасын да аябайт. Бирок Лин Баого ушундайлар гана керек. Том өз бизнесин жүргүзүүдөгү эске алып кое турган пайдалуу күч. Аны да Лин Бао түрмөнүн тордолгон терезесинен сактап калбады беле. Жанагы катын мага жакпай турат, Том. Кайсыл? Тиги мейманканадагы Исанын сойкусу. Анын эмнеси бар экен? Аны жок кылып коюш 5 мүнөттүк жумуш. Бирок өлтүрбө, Том. Андан башка каяка жайгаштырат элем анан. Фрау Марини билесиңби? Билбей анан, аны ким билбесин? Лин Бао ууртунан жылмайып койду. Маринин жалапканасынын тузун татпаган Шанхайда эркек чанда. Айрыкча Томго окшогон баш кесерлер ал жердин демейки мейманы. Эмесе ошого алып барып бер. Кыздын сырткы көрүнүшүнө караганда андан киреширүү жалап келип чыкчудай. Хоп болот, шеф. Менде Мариге саламайт. Кызды эки жака чыгарбай көзүнүн карагендей сактасын. Эмесе бара бер. Эшик Томдун артынан жумшак жабылды. Лин Бао ойго түшкөндөй кыйлага кыймылсыз отуруп калды. Ал бул жоругу менен от менен ойноп жаткан жери жокпу? Иса жаратылышы жырткыч. Эгерде аны чегине жеткире куугунтукка алса, ал кыймасын көрсөтүп жүрбөсүн. Бирок Лин Баода байлык да бар, күч да бар. Жалгыз адам ага эмне кыла алат эле? Эшик ачылып арытан кыз көрүндү. Колунда күмүш табак, анда буусу жогору көтөрүлгөн 2 бокал кофе. Кыз өтө жакшынакай эле. Кичинекей буттарын көзгө элештирбей басып келип, Исанын алдына тура калды. Мени Лин Бао жиберди, деди жыбылжыган үн менен. Сиз менен отуруп кофе ичүүгө буйрук берди. Кыз бөлмөгө өстүрүлгөн гүлдөй үлбүрөп назик, субагай капкара көздөрү алдан эден коркуп жаткандай карайт. Лин Бао жибердиби? Анда ол туруп кофени түгөт. Канчадасың? 16-да. Лин Баонун эмнеси болосуң? Кызматчысы. Жумушка орношконума 1 жумадан ашты. Андан ары мен чечинүүгө тийишмин. Анан сиз менен... Жаны кашая түшкөн Иса эрдин тиштеринде, маңдайында үлбүрөп турган наристенин көрүнүшүн эч нерсе менен теңештирүүгө болбойт эле. Татынакай,
көздөрүнө жашы кылгырып чыккан. Өзүңчү, ошону каалап турасыңбы? Сиз эмне деп жатасыз? Эч качан. Бирок антпесем Линбао мени жумуштан айдап жиберет. Ал эми энем оорукчан. Менден башка каралашар кишиси жок. Жумушсуз калсам, ага тамакты ким таап берет? Ошондойду, олтура бер. Мындан кечинде чыгасың. Линбаого бардыгы жайында деп айтарсың. Баса атың ким? Си. Эмесе си отура бер. Менден коркпо. Сага тийбейм. Кыздын каректери жандына түштү. Өзүн баштагыдан эркинирээк кармап, ысык кофеден канагаттана ууртап жатты. Ойнок каректери баланыкынан айырмасыз. Албетте бала кандайдыр бир шоктук жасоого ниеттенип турат. Сен Юцинин мейманканасын билесиңби? Албетте. Биз ага кошуна турабыз. Үйгө тамакты ар дайым андан сатып алам. Сен мага бир кызмат көрсөтүп бере аласыңбы? Кандай кызмат, айта бериңиз мырзам. Ошол мейманканадан Жанна деген кыз орун алган. 6-бөлмө. Сен ага мен каршылашымды күтүп жаткандыгымды, бардыгы жайында экенин айтып кое аласыңбы? Эмне үчүн айтпайын, арзан эле экен. Анда ошентси, эртең кечинде Жанна тууралуу мага кабарлап кой. Жакшы болот мырзам. Экөө көпкө дейри олтурушту. Си кыңылдай ырдап, стол үстүндөгү түстүү журналдардын сүрөттөрүн көрүп жатты. Исанын жан дүйнөсү бир башкача бушайман тартып турду. Кантсе да анын багына тагдырдын кезектеги кырсыгы келип киргендигин көмүскө сезим менен тойду. Каргыш алгырдыкы. Бул жарыкта бейпил жашаштын өзү кыйын тура. Жо, анын жырткычтыгы мындайча эле нерсе көрүнөт. Аренада өз жанын сактап калуу жагы гана аны ошондой мыкаачылыкка түртөт шекилдүү. Антигө аргасыз. Ансыз башка бирөөлөрдүн курмандыгына айланат. Ал эми сыртынан сулуусунган адамдарчы. Алардын дээрлик көпчүлүгү жаратылышынан жырткыч сыңары. Иса кармашкан балбандардан башкаларга жаманчылык кылып көргөн эмес. Бирок ал ушул 26 жашына дейре адамдардан зулумдукту гана көрүп келатат. Ал жүрөгүндө жан дүйнөсүн тынчыткан жакындыкты наздайт эле. Адамдарды бир боору катары санап, алардын кайгыларына ортоктош болууну көздөй турган. Бирок ал иттердин арасында жашаган бөлтүрүк сыңары куугунтук гана көрүп келатат. Демек, өздөрүнө жараша мамилеге өтүшү керек көрүнөт. Ошол үчүн күрөштө кармашууга, керек болсо өлтүрүүгө да туура келет экен. Аны өз тажрыйбасынан көрүп олтурат. Бирок ал кылмышы жаратылышындагы зулумдугунан келип чыккан нерсеби? Бул жагына өзүнүн акылы жетер эмес. Ал кимге ишенет? Кел берсиген жарык дүйнөдө жападан жалгыз. Ага туугандар алыс, кыйынчылыкта колдоно ала турган дос да күтө албады. Тек жандуу оюнчуктай кайдагы бир көпөстөрдү ого өтерден байытып келатат. Алар аны адам катары санашаарында Кудай билет. Иса алар үчүн ныра балыкчактан артта калган эки аяктуу жаныбарлардын бир түрү. Ал эми Жанна кайда кетиши мүмкүн? Үйүнөбү? Жо, ал жака жүрөгү да бара алмак эмес. Сенин айтуусу боюнча Жаннаны мейманканадан белгисиз эки жигит алып кетиптир. Алар кимдер? Жанна шаардан кимдир бирөөлөрдү тааныбайт эле. Балким алардын кабарын билип калган полициядан болуп жүрбөсүн? Же Линбаонун жигиттериненби? Анын аракетинде кандайдыр бир арамзалык жашырынып тургансыйт. Эмнеси болсо да Линбаонун ага карата дили таза эмес. Бирок Жаннаны четтетүүдө анын максаты эмнеде? Иса бушайманга түшөп, тынчы кетип турду. Бул кең кесири бөлмөнүн ичи тарый түшкөндөй чабалактады. Терезеге барды. Кайра эшик алдына басып келип кулагын түрдү. Көзөмөлдөөчү дагы эле эшиктин сыртында тургансыйт. Анын кимдир бирөө менен шыбырашып, сүйлөшүп жатканы үзүл-кесил угулат. Балким малай кыздардын биридир. Же көчөнүн 5 сомдук сойкуларынан чыгар. Айтор, эшик аркылуу кетүүгө мүмкүн эмес. Иса кайра артына басып терезеге келди да, анан көздөрүн эки жакка кеңири ачып жиберди. Жыбыраган сансыз жылдыздар көзүнө чалдыкты. Аларда Жаннанын жылуулугу, сенин уяңдыгы жашынып тургансыйт. Бейпил түндүн салкын элеби кең төшүнө чабыла түштү. Төмөн жагы түпсүз караңгылык. Бет алдындагы көчөлөрдө гана май чырактар кызгылт жарык чыгарат. Ал мындан кетсе да, терезе аркылуу кете алмак. Айлана жымжырт. Көчө тараптан гана тириликтен уланып жаткандыгын билдирген шоокумдар келет. Түндүн кыйла мезгили өтө берген шекилдүү. Иса терезеден башын чыгарып карады. Эки жагына жакшылап көз жүгүрткөн соң, коңшу имарат менен өзүнүн корпусунун ортосундагы бир кезден ашык ачыктыкты байкады. Ага жетсе, эки имаратка таянып жерге түшүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Бирок кантип жетесиң? Терезенин үстүңкү карнизи бир кыйлага дейре созулуп барып, караңгылыкта бүдөмүк тартат. Андан ары кандайдыр бир таяныч чыгар беле? Жок болсо кайра тартар. Анын эмнеси ороп жатыптыр?
Иши кылып манжаларынын учу илингендей бир нерсе болсо, бардыгы жайында бүткөнү турат. Ал жумшак үй тапчыкесин чечти да туфлесин кийди. Терезеге секирип чыгып жогорку карнизге колу урунган соң өзүнө тартып көрдү. Бекем окшойт. Анын салмагын көтөрө ала тургандай. Анан эки колуна тартылды да коңшу имаратты карай өтө аярлыкта жылып жөнөдү. Иса колунун чарчаганын билбейт эле. Булчуңдарындагы зор күч аны жеңил желпи көтөрүп баратты. Карниз да түгөндү. Бирок көз болжомунда коңшу имаратка дейре дагы кыйла аралык бар. Бир колуна тартылып туруп, экинчи колу менен дубалды сыйпалап көрдү. Мизилдеген гана жылмакай бетон дубал. Анан башын өйдө кылып, үстү жагында турган жаандын суусага турган калай темирди байкады. Ал үйдүн дубалынын четине дейре созулуп кеткен. Эми ага жетиш керек эле. Исанын булчуңдары чегине жетип жыйрылды. Карниздин үстү жагына тартылып чыгып, буттарын дубалга бекем такады да бир колун жогору созду. Бир топ аракеттен соң манжаларынын учу суу акчу калайга илине түштү. Андан көп өтпөй далысын коңшу имараттын дубалына таяп, күчтүү буттарына түртүлгөн Иса акырындык менен төмөн түшүп жөнөдү. Линбао шашып калды. Исанын 7-чи кабаттан кандайча чыгып кеткендиги белгисиз. Жадаса көзөмөлдө турган Занги да билбейт экен. Бир гана шек бөлмөнүн терезеси эки жакка ачылып калган. Бирок ал 7-чи кабаттан секирип түшпөйт эле да, кандайдыр түшүнүксүз. Ал Томду өзүнө чакырды да катуу буйрук берди. Жерден чуксаң да табасың. Шаардын ичин 3 көтөрүп тинтип чык. Анан күзөткө койгон бекер позуңду жакшылап туруп тартипке чакырып кой. Экинчи жолу күзөттө уктай тургандай болбосун, түшүндүңбү? Жарайт, шеф. Маринин жалапканасын көзөмөлгө алгыла. Том жылап асып чыгып кетти. Линбаонун дилинде кандайдыр бир чочулоо сезими баш багып турду. Жырткыч капастан эркиндикке чыккан. Эми анын дилинде кектин жоктугуна ким кепил? Эртедир кечтир ал кыл кыймасын көрсөтүшү ыктымал. Ал эми каардуу бурут көңүл бурбай кое турган жөнөкөйлөрдөн эмес. Жакшысы ага тийишпеш керек эле. Эми тийишип алган соң Линбао сөгүнүп алды. Баарынан күйгүлтүгү Иса анын түзгөн пландарын жокко чыгарып олтурат. Хан Юан провинциясынын профессионалдык клубунун бири менен анын кишиси 5000 юанга келишим түзүп келиптир. Күрөш ушул жумада өткөрүлмөк. Реклама агентстволоруна заказдар берилген. Шанхайдын ар көчөсүндө көрнөктөр илинип коюлган. Билеттер алдын ала сатылууда. Ушунун баарына канчалаган чыгымдар кетти. Баарынан мурда келген балбан менен ким күрөшөт? О, ыйык Будда. Ал толук банкроттун алдында турат. 500 000 юан деген оңой олтоң акча эмес. Линбао башын мыжыгылады. Айласы кетип жакшы саналаштарына кишилерин жиберип жатты. Ал кандай болсо да каардуу бурутту издеп табышы керек. Ансыз бул ыңгайсыз абалдан котулуп чыгуусу күмөн. Кабар ага андан 4 күн өткөндөн кийин келип жетти. Линбао көлөкөлүү саябандын алдында чай ичип олтурган. Көңүлү куунак эле. Ага себеп чайга кошкон апийим магдыратып, дүйнө капар тарткызып турду. Анан да келишимдин экинчи тарабына Джектин абалын көрсөткөн соң кармашты дагы бир ылайыгы келген күнгө жылдырууга көндүрө алды. Анан балбаны тигиндей абалда жатса, өзү күрөшмөк беле. Джектин абалы өтө эле оор. Анын ооруканадан чыгарын бир Кудай билбесе, эч кимге белгисиз. Линбаонун кубанычынын экинчи жагы ушул жагдай. Чийкил сары желдет өлмөктөн доңуз копсо гана. Анын цирктеги шыбагасы өзүндө калмак. Ал эми келесі желдет ушул кезге чейин үйлөнүүнү оюна албаптыр. Демек андан башка мураскору да жок. Шалпылдай баскан кадамдын дабышы угулду. Көлөкөлүү сквердин аллеясы менен буттарын сүйрөй басып келаткан анын үй башкаруучусу картаң Шен көрүндү. Анын колунда кармаган кагазы бар. Кандайдыр Шендин жалпы көрүнүшү коомайсынып өзүнө окшобойт. Ал Линбаого жакын келди да ийле таазим кылган соң колундагы кагазды сунду. Бул эмне, Шен? Сиздин атыңызга келген телеграмма көрүнөт, мырзам. Кайдан келиптир? Чанбай аймагынан. Сен көз жүгүрттүңбү? Ооба, бирок болуптур. Телеграмманы калтырда бара бер, Шен. Башкаруучу келген жагына бет алды. Бир аз өткөн соң анын кууш талысы акациянын далдасына кирип көрүнбөй калды. Ошондо гана Линбао телеграмманы колуна алып көз жүгүртүүгө өттү. Биринчи эле саптан денеси дүркүрөй түшкөн ал ордунан атып турду. Телеграмманын тексти мындайча эле: Мени күтүп ал, ит. Эгерде Жаннанын кайда экендигин 3 күндүн ичинде ушул дарек боюнча билдирбесең, өзү алың өзүңө. Чанбай. Башкы почта. Исанын коркунучтуу элеси көз алдына тартыла түшкөн Линбао саамга талгандай отуруп калды. Анан эсине келе түшүп,
алакандарын чапкылады. Акациялуу бактын арасынан сумсайган Том чыга келди. Могу телеграмманы окуп көрчү, Том. Мен кытайча окуганды билбейм, шеф. Каргыш алгыр. Чын эле Томдун бул жагын эсинен чыгарып жиберген тура. Кытайдын эсепсиз тамгасын ал түгөл өзү да жакшылыктуу билбейт. Жанагы Иса деген зөөкүр телеграмманы кимдир бирөөлөргө жаздырып алган көрүнөт. Анын макоо башына мындай иероглифтер кайдан сыйсын? Эмесе телеграмманын мааниси мындай: каарды бурут Чанбайдан жибериптир. Ошончо алыс кетип калыптырбы? Деп таң калды Том. Биз аны Шанхайды 3 көтөрүп издеп жүрбөйбүзбү? Ошондой окуясы каргыш алгыр. Ал мени коркутуп жазыптыр. Эгерде 3 күндүн аралыгында тигил сойкунун дарегин билдирбесем, анда мен өлөт имишмин. Том мурдунан бышкырып койду. Сулуу жүзү ого өтер гербесине тартты. Эс ордунда эмес го, шеф. Кандайча өлөт имишсиң? Бул жака келип мага кол салат көрүнөт. Том буттарын солбуп койду. Сус каректеринен кызыгуусу арткандыгы көрүнө түштү. Мейли келсин дейли. Бирок сиз ага чымын эмессиз го, чаап өлтүрүп салгыдай. Томдун сөзүнөн соң Линбаонун жүрөгү ордуна киргенсиде. Чын эле 12 балбан болсо да ага таамай атылган бир ок жалынат. Ал эми анын Томго окшогон коргоочулары бир эмес 10 Исаны жок кылууга жарайт. Бара бер, Том, деди ал. Бирок эсиңде болсун. Кам санаба, шеф. Биз аны колго түшүрө албай жатпайбызбы? Илбээсиндин өзү келгени кайра биздин ораны азайтат. Линбао макул болгондой баш ийкеди. Том бактын арасына кирип көрүнбөй калды. Линбао унутта калган ысык чайын ичүүнү кайрадан улантты. Бактарда түрлүү куштар сайрап жатты. Маймылдардын бири эң төмөнкү бутакка түшүп келип, Линбаодон жемиштердин бирин ыргытып берүүсүн күтүп турду. Деги тирүүлүккө эч нерсе жетпейт эле. Андан 3 күн өткөндөн кийин үй башкаруучу Шен кайрадан Линбаонун алдында турду. Мени кечирип коюңуз, мырзам. Бирок сизге берүүгө аргасызмын. Аның эмне? Деп сурады беймарал отурган Линбао. Деги коркунучтуу бир нерсе эмеспи? Жо, баягы эле телеграмма. Селт эте түшкөн Линбао үй башкаруучунун калтыраган манжаларынан кагазды жулуп алды. Каргыш алган бурут. Күнөөгө аткандай бүжүрөгөн Шен кайра бурулуп, көндүм аллеясына түшүп жөнөдү. Телеграммада мындайча сөздөр жазылган. Жылаан жеген чочко, дагы эскертем. Жаннанын дарегин билдир. Шанхай. Дао Гань көчөсүндөгү почта. Линбао тишин кычыратты. Демек, жырткыч жакындап келген экен. Кандай кылыш керек? Бурутту күмжам кылып коюш жеңилдечи. Бирок андагы күчтө байлыктын булагына айландырыш акылга сыйып турат. Аны менен дагы бир ирет сүйлөшүп көрсө, ынандырса, каргыш алган буруттун тоң мээсине өз максатын сыйгыза алса. Бирок ал ит көнөр бекен. Акылы паз адамдар эшектен да кежир келишип, өз билгенин бербестен тура беришет. Ал акмак дагы эмнени каалайт? Ичип жеп, жаш кыздардын кучагында моокмун кандырып жүрө бербейби? Деги адамдардын жан дүйнөсүнө даана түшүнүш кыйын. Акчасын каяка жумшашын билбеген акмактарды, сындырым нанга жетпеген генийлерди Линбао далай көргөн. Ал Томго белги берип, өзүнө чакырды. Ар дайым даяр туруучу жан сакчысы бактардын арасынан чыга келди. Дагы телеграмма, деди Линбао. Эми Шанхайдан келиптир. Ошондойбу? Анда жакшы экен. Ажалы жетерине аз калыптыр. Линбао аны жаман көзү менен карады. Эмне үчүн жараткан эгем Исаныкындай күчтүү могу баш кесерге ыра көргөн эмес. Том акча үчүн бардыгына бармак. Анын айдоосунан чыкпай өтүгүн жаламак. Сен көзүңдү кара, деп ышылдады анан Линбао. Каарды бурут азырынча бизге керек. Ошондуктан аны үчүштүрүүнүн мындан ары кажатабыз. Мейли, биз ага сойкунун дарегин берели. Ал Маринин жалапканасына барсын. Рас, чындыкты билген соң буруттун наразылыгы күчөшү ыктымал. Ал акмак жашоо бир эле катындан турат деп ойлоп жүрсө керек. Бирок биз күнөөдөн алыспыз. Жанна буюм жанаристе кыз эмес да. Анын өз каалоосу менен бузукулукка кирип кетиши бизден тышкары. Анан үстүнөн чыгып, ошол жерден бурут менен сүйлөшөлү. Анын бизге кызмат кылып берүүсүнө жетишсек, Грешеге белчеден батар элек. Бир нерсеге түшүнүп жатасыңбы, Том? Анын аренадагы ар бир жеңиши биз үчүн 300 миңден акча алып келмек. Эгер ал такыр эле көнбөсө, анан... Ооба, Том ага түшүндү. Өзүнчө кыжыры келип турса да, шефинин акылына баа берип койду. Күрүчтөй тиштерин кашкайта жылмайып, башын ийкеди. Жарайт, шеф, сиздин сөз эки болбойт. Анда могу кагазды Дао Гань көчөсүндөгү почтага жеткирт. Мардин жалапканасын акмалоого алгыла. Бурут көрүнөр менен мага кабарлап койгула. Иса дарек боюнча келгенде күн батайын деп калган. Жакшы салынган 3 кабаттуу имараттын алдындагы аянтчада
жеңил арабалар катар тизилет. Үйдүн чоң терезелеринен жарыктын шооласы келет. Кандайдыр бир жагымдуу музыка ойнолуп жатты. Кимдир бирөө балконго чыкты да чылымдын түбүн төмөн карай ыргытып жиберип кайра кирип кетти. Айланасына кылдат байкоо жүргүзгөн Иса бутактары жайыла өскөн бактын түбүндө турду. Мойнунан терин куюлткан рикша кандайдыр бир эттүү мырзаны аянтка түшүрүп салды да кайра келген багытына салып уруп жөнөдү. Күйгүм кирип келатты. Эшиктин чыгырыгынан алган мырза аны күч менен ургулады. Эшик ачыла берип, артан суюк сакал Кытай көрүндү. Ал мырзага ийилип таазим кылган соң, артынан ээрчитип ичкери кирип кетти. Бул эмне деген үй экендигине Иса анчалык жакшы түшүнө бербеди. Адамдардын кирип чыгышына караганда кыязы мейманкана көрүнөт. Дуптан жасалган бекем эшик аны сүрдү карап турду. Исанын чыдамсыздана күткөн сагынычы ушул эшиктин ар жагында. Кантсе да жылаан жеген чочко сестенген көрүнөт. Антпегенде Жаннанын дарегин кайдан билдирсин? Ооба, иш мындай келип чыкпаганда Иса Линбаону өлтүрүп тынмак. Анын жыдыкейи жок эле. Бир кишини өлтүрөбү же оонбу баары бир ал кылмышкер. Анын бул миң сандаган кытайлардын арасында Жаннадан башка жакын кишиси жок. Демек андан ажырагандык Иса үчүн жашоо бүттү деген сөз. Ал таш тепкич менен жогору чыкты да чыгырыктан алып такылдатты. Узун сакал байлоодогу дөбөттөй босого деле турса керек. Эшикти ошол замат ачып, Исага таазим кылды. Мырзага эшик ачык, деди ал метам каректерин кирпиги менен жашыра берип. Кыш келипсиз. Фрау Маринин туздамы сизди күтөт. Аристократтык чөйрөк аралашып жүргөн Иса швейцар жана малайлар менен кандай мамиле жасашты билет эле. Колуна күмүш тыйын тийген Кытай аны узун коридор менен ээрчитип жөнөдү. Чоң залдын ичи күндүзгүдөй жарык. Күмүш койгучтар, май шамдар алоо жанат. Исаны узун бойлуу, алтындай сары чачтарын желкесине келиштире түйгөн, көгүш көздөрүнүн нуру алиочу элек орто жаштагы аял утурлай тосту. Аялдан атырдын жагымдуу жыты келип турат. Кытай халаты анын сымбаттуу мүчөсүнө ого бетер жарашык сүйкөйт. Келиңиз мырзам, деди аял чет элдикче сөздөрдү чалып сүйлөп. Адамдын чын жүрөгүнөн алган рахаты бүтүндөй өмүрүнө тете. Аял Исанын колунан илберинки алды да жетелеп келип, килемге ташталган олпоктордун биринин үстүнө олтургузду. Коньяктанбы мырза, же вискиби? Балким ромду каалап жүрбөңүз? Рахмат айым, коньягынан эле бериңиз. Аял текчеде турган альбомду алды да Исага сунду. Көздөрү кусалуу, жаштан өтүп кеткен өкүнүчү узун кирпиктерине сүйкөлө түшөт. Мүчөңүз келишимдүү экен мырзам. Демек сексуалдуу да чыгарсыз. Мен сизге тамак аш даярдагыча альбомдогу сүрөттөрдү эрмектей туруңуз. Анда тамакты 2 кишиге негиздейлиби? 2 киши дейсизби? Ооба, албетте. Аял чоюла басып кайдадыр чыгып кетти. Иса ошончолук эле макко чалыш эмес эле. Ал альбомдун биринчи бетин ачаары менен эле бул жердин эмне деген жер экендигин дароо түшүндү. Альбомдо кыздардын сүрөттөрү, туулган жылдары жана бир түндүк баасы жазылып коюлган. Эң аягында Жаннанын да сүрөтү турат. Иса талгандай көпкө кыймылсыз отуруп калды. Жүрөгү бир башкача сыздап жатат. Жаннадан тирүүлөй ажырай турган кандайдыр бир сезим оор кайгыдай жанына бата түштү. Жанна кандайча мындай жерге туш келип калды. Чын эле өз эрки менен ушундай ишке бардыбы? Балким кимдир бирөөлөр кандайдыр бир себеп менен мажбурлап жүрүшпөсүн. Анда эле Иса аларды кечирбейт. Ооба, кечирбейт. Ал жанына кайрадан басып келген фрау Марини байкаган жок. Бир нокоттон көзүн албай талгандай отура берди. Кана, мырзага кыздарымдын кимиси жакты экен? Аялдын үнүнөн селтеде түшкөн Иса ошондо гана өзүнө келип буулга унчукту. Жо, Жанна үчүн өзүнүн ким экендигин билдирүүгө тийиш эмес. Антса да үнү кардыга чыгып, айласы кеткендиги көрүнүп турду. Кыздарыңыз түгөлү менен сулуу экен айым. Бирок мага Жанна деген кызыңыз өзгөчө бир таасир калтырды. О, мырзам, деп чоюштады фрау Мария. Сиз сексуалдуу гана эмес, кыраакы да көрүнөсүз. Жанна биздин кут түнөгөн мекемеге жаңы келди. Анын 11-үнүн бири түшө элек периште. Баасы арзан эле, болгону 100 юань. Кече эле кызымды көргөн бир көпөз көзүнө карабастан алдыма 200 юанды таштады. Сизге эмне болду мырзам? Ооруп турган жериңиз жокпу? Балким доктор чакыртып жүрбөйлү? Иса өзүн колго койду. Антса да кыпчылган таноолору, кумсарган жүзү анын аргасы түгөнүп, амалы кетип жаткандыгын күбөлөп турду. Ал Жаннаны өзүнөн башка эч бир эркекке ыра көрмөк эмес. Акыры Иса чөнтөгүнөн тийиштүү акчаны алып чыкты да
аялга сунду. Кабатыр болбоңуз айым. Жөн эле үп тартып тургандыкы го. Андан көрө кызыңыз менен тааныштырыңыз. Акчаны чөнтөгүнө жашыра берген фрау Мари чоюла басып, залдын капталдарына жайгашкан бөлмөлөрдүн бирине кирип кетти. Чачын келиштире түйгөн кыз чың соорусун чайпай басып келди да, Исанын алдындагы тегерек столго колундагы табагын койду. Андан көк сак, 2 кишилик тамак жана 1 шише коньяк бар эле. Иса кылык көрсөтүп, көздөрүн сүзүп жаткан сойкуну карап да койгон жок. Карегин Мари кирип кеткен эшиктен албастан олтура берди. Алгач фрау Мари көрүндү, артынан Жанна келатат. Көркөм башын салаңдатып жерден албастан кичине буттарын араң шилтейт. Үстүндө эркектерди кызыктырып дилин козута турган кыска көйнөк, чымыр сандары жарымына дейре жылаңач. Кыз өйдө карабайт, кандайдыр бир азапка баткансып, каректери бутунун башында. Кызымды таарынтпаңыз, деди фрау Мари. Гүлдү жакшылап асырай билгенде гана гүлгө окшошот эмеспи? Кызым бир аз тартынчаак, бирок ал жагы эч нерсе эмес, бара-бара көнүп кетет. Иса аялдын сөздөрүн уккан жок, жана экөөнүн жанынан басып кеткенин да элес албады. Жөн гана Жаннанын жүзүнөн каректерин албастан ичтен сызып отура берди. Ал эми Жанна ушул убакка дейре анын жүзүн тик багып карай элек. Узун мойнун бир аз буруп, бутунун башына тигилет. Жанна кыздын денеси тоок тийгендей тиртете түштү да, Исанын жүзүн тигиле карап алып, кыска кыйкырып жиберди. Олтур Жанна, сыралдырба. Олпоктун үстүнө шалак кулаган кыз күйүткө бата көз жашын төгүп кирди. Манжаларын мыжыга кармалап четтен тыш кыйналып турду. Эмнеге келдиң, Иса? Деди анан солуктап. Ушундан көрө мени өлтүрүп салбайсыңбы? Кантип келбейм, сени издеп жүрбөйүмбү? Издөөнүн кереги жок, Иса. Мен эми бүткөн адаммын. Жанна, кагылайын. Жүрү азыр эле бул жерден чыгып кетели. Анан сенин кийин соңу кекетип мокотконуңду угуш үчүнбү? Жо, жаным, менде да адамгерчилик деген бар. Кана айтчы, ушунун баарынан кийин сага кайсыл бетим менен никелүү аял болом? Жо, эч качан. Андан көрө сен азыр мындан кет. Көп эле мында туруп жүрөгүмдү эзе бербе. Кош бурутум, менин бурутум. Мен сени эч качан унутпайм. Исанын көзүнөн жаш агып жатты. Коньяктын оозун ачты да рюмкага баса куюп тартып жиберди. Ал Жаннадан түбөлүк ажырагандыгын айласы куруп даана сезди. Кандайдыр бир ички боштук жан дүйнөсүн бардыгына кайыл тарткызып таштады. Ал Жанна менен гана толук кандуу адам эле. Эми андан түбөлүк ажырап олтурат. Айтчы, Жанна, сен кайдан жүрүп бул каргыш алган жерге туш келип олтурасың? Ошондо Лимбаонун 2 жигити мага келишти да, деди Жанна. Сага алып барабыз дешти. Албетте мен аларга ишендим. Бирок мени ушул жерге алып келишти да өзүн саткан союклукту сунуш кылышты. Бир жумадай көнгөнүм жок. Анан эмне себептен көнүп бердиң? Иса, калп айтсам кеч кирип келатат. Аягында көнбөсөм сени өлтүрөбүз дешти. Мен ага чыдай албадым, моюн сунуп бердим. Ушундан көрө мени өлтүрүшкөн артык эмес беле, Жанна? Ай, Кудай, эми кандай арга кылам? Залдын эшиги ачылды да фрау Маринин олбурлуу денеси көрүндү. Ал каалгый басып келип, күйүткө батып турган Исага кайрылды. Сиз менен бир адам 5 мүнөткө маектешкиси келет. Мырзам, ал эми сен, Жанна, азырынча өз бөлмөңө бара тур. Ал ким экен? Азыр келгенде көрөсүз. Мейли, Жанна, мен 5 мүнөттөн соң үстүңө барам. Жанна ордунан туруп илберинки басып жөнөдү. Босогодон Лимбаонун шыңга тулкусу көрүндү. Анын артынан 2 сомодой жигит колдорун чөнтөктөрүнөн чыгарбай ишенимдүү басып келатат. Алар Исага 3 кадамдай жетпей токтошту. Исанын колкосунан ырылдагандай заардуу добуш чыкты. Ал ордунан жай турду да колдорун алдыга карай сунуп жиберди. Эми өмүр Иса үчүн бир тыйын эле. Кегин алып, моокусун кандыра турган адамы жанында турат. Акмактанба, деди сесине түшкөн Лимбао. Менин сөзүмө көнсөң, сени байлыкка белчеңден батырам. Атыңды өзгөртүп, жүзүңө пластикалык операция жасатып коебуз. Анан эр болсо сени полиция издеп таап алсын. Кандай дейсиң? Ушуга макулсуңбу? Ал эми тигинде сойкунун далайынын төшөгүн төбөлөйсүң. Исанын колкосу кайрадан жырткычтыкындай үн чыгарды. Ал өлүм аренасына барып киргенде да дамама тушунда турган. Мени эмнеден ажыраттың билесиңби, Лимбао? Өмүрдөн, жашоо кызыкчылыгынан ит, жебедей учкан шамдагай дене үчөөнү үлгүртпөстөн Лимбаого чап жабышты. Үрөй учурган ыркырак менен кошо Лимбао белинин карс эте сынганын азаптарда тойду да Том деп кыйкырып алганга үлгүрдү. Ал эми Том атып жатты. Иса жыгылган жок.
бир аз теңселеп түшүп Томду качырып сала берди. Анын келаткан түрү бир шумдук эле, тиштери ыржайып, көздөрү суугуна тарткан, уурту ылдый кан сызыла түшүптүр. Том туруштук бере албады. Кайрадан дагы бир жолу атты да эшикти карай качып берди. Бирок Исадагы кубаттын молдугу аны дале коркунучтуу күчкө айлантып турган. Илбирстей жеңил секирип, Томду курунан алган Иса аны мышыктын баласынча залдын дубалына күч менен чаап алды. Том үн чыгарганга да жараган жок. Оозунан шар эткен кан кетип, чалкасынан сулк жатып калды. Исанын арт жагынан тапанчанын үнү жаңырды. Кандайдыр бир катуу нерсе туурага серпе салгандай, Исанын булчуңдуу денеси солк этти. Арт жагында ага тапанчасын кезеп, Лимбаонун экинчи коргоочусу турду. Колдорун салбырата бош таштаган Иса аны карай басып жөнөдү. Коргоочунун көздөрү чакчайып, калч-калч этип, тапанчасын атууга да шайманы келбей, артына кетенчиктеди. Бул адам эмес, деп күбөрөдү ал. Жо, адам эмес. Иса басып баратат, бирок шайманы бошоп калган. Акыркы атылган ок анын түбүнө жеткендиги анын акылынан чууруп өттү. Көздөрү туманданып, айласы куруп баратат. Иса залдын ортосуна дейре келди да, килемдин үстүнө сыңар тизеледи. Баары тең кандай эле, көл бар эле. Чыылык-чылык эткен суунун учу кыйрына көз жетпейт. Жээгинде боз үйлөр тигилген, алар жумурткадай аппак. Обочодо кулундар желеге тартылып турат. Желини чытыраган бээлер баштарын кулундарга арта салып, эрине ылаалашат. Анан апасы, колунда чакасы бар. Баса, каалдайган сабада кымыз күрт-күрт бышылчу эмес беле. Ал кымыз ичелектигине канчалаган убакыт өттү. Кыязы көп эле болсо керек. Караңгылык. Көзү туманданып, эч нерсе көрүнбөй баратат. Кыркалекей тоолордун ак баш чокулары гана иретсиз созулат. Ошолор алатоо сыяктанды. Иса күч менен башын өйдө көтөрдү. Тоолордун ордуна жалапкананын жийиркеничтүү дубалы көз алдына туруп калды. Анын кан сөлсүз элиндери апа деген сөздү алсыз шыбырады. Артынан жаннаны чакырды да килемдин үстүнө кырынан куланып кетти. Денеси дырт-дырт жыйрылып барып, чалкасынан оодарылып, сулк жатып калды. Бир нокоттон алынбаган каректери айнек түспөлдөнө түштү. Буркурап ыйлап, бөлмөсүнөн атып чыккан жанына төмөн эңкейди да, Исанын муздай баштаган чекесинен сүйдү. Артынан ачылып калган көздөрүнүн капкагын ушалай жаап койду. Укта, бурутум, деп шыбырады кыз. Анан тура калып чаңырып жиберди. Жырткычтар, эгерим жакшылык көрбөгүлө. Эшик кескин ачыла берип, полициялар кирип келишти. Бирок Исага эми баары бир эле.